Мгм. Так, бүгүн экинчи күндүн тапшырмасы аткаргандардын ичинен тоже да 5 китепти розыгрыш кылам. 5 китепти өзүм автордук китептеримди именно ичинде психология дагы бар. Өзгөчө күйөөм колдобойт, күйөөм бут тосот, мени эч ким колдобойт деген айымдарга как из своего имени сделать бренд. Ар бир адам бренд, ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Именно ошол аякты карап, именно өзүңдөн жакшы, эң күчтүү тараптарыңды алып чыгып, ошондон ийгилик жаратууга арналган китеп. Мага уже список беришти. Саат 7-де мага список берет, тапшырма аткаргандардын. И ошол список менен мен бүгүн белектерди ойнотом. Бизде 30-июнда жандуу мастер-класс, мен 40-50 кишилик эле мест алгам. И бизде орундар толуп калыптыр. Ошон үчүн 1+1 500 сом, то есть 2 киши 500 сомго келе алат. Бир вход 500 сом, экинчисин шеригин алып келе алат деген акция токтоду уже. И келем дегендерге кирүү входу 1000 сом. Мгм. Хорошо, потому что уже мест нету. Болду, места жок. И я думаю, что мы уже закроем продажи. Экинчиси бүгүн эмне болот? Бүгүн бизде акыркы күн, бүгүн бизде акыркы күн. Именно 3 күн сиздер менен акысыз жолугушуулар, сабактар, марафон болуп атат. И бүгүн биз миссия, предназначение туулган күн тараптагы именно кайсы тарап менен кетсек болот, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Албетте бүгүн трансформационный игра практики, эмне жумуш аткарат, кандай акча таба алат, ошол жөнүндө дагы айтып берем. И для себя, кто хочет обучиться, код души курсу жөнүндө дагы маалымат айтып берем. Потому что дальше 6-июндан баштап, эмне үчүн 6, да, часто ставлю на 15 на 6 число старт моих проектов. Потому что 6 это успех, да. 6 июльда биз баштайбыз с моими учениками дальше работу, да, терең жумуштарды, иштерди иштеп баштайбыз. Мгм. Так, кимге цифровая психология дүйнөсү жагат? Кимге цифровая психология дүйнөсү жагат? Жазып койсоңуздар болот. Сагын девушкалардын даталар рожденияларын жазып атат. Бул кандай? Смотрите, жаман жакшы деген жок адамдар. Жаман жакшы деген жок. Любой адам менен тил табышып иштешип кетишибиз керек. Особенно мен менеджерлериме, командама, мен күйөөм мындай, экөөбүз дал келебизби деген суроо, это вообще неправильный вопрос. Потому что биз өзүбүздү, мы должны изучать себя и понять себя в первую очередь, да, изучение себя. Андан кийин гана биздин уже жашообузда бар нерселерди түшүнүп, кабыл алып, анан сен мага бири-бирибизге дал келбейт экенбиз деп болбойт да андай, ошон үчүн эта наука помогает изучить себя, өзүңдүн характериңди, минустарыңды, плюстарыңды анализ кылып, мисалы үчүн эмне үчүн мен продюсерлерди чыгарып албайм, потому что 100 кишиден 10 эле боло алат. Они не могут. Но адамдар иллюзияда жашайт. Просто акча көрүп алып эле, я ушинтип бара беришет да. Поэтому, когда ты уже понимаешь, өзүнүн жолун билген, өзүн тааныган адам болгондо, он уже четко по плану кетет. Четко по плану кетет. Максаты бар адам четко по плану кетет. Өзүн дагы эле тааный элек, биле элек адам ал өмүр бою жүрө берет ушинтип, изденип. 40-50гө чыкса дагы, билбейм, бир күн, бир ай барып пилмен жасап иштеши мүмкүн. Андан кийин макияжды үйрөнөм дейт. Андан кийин каш жасайм деши мүмкүн. Андан кийин дагы бир нерсе, тигини көрүп төшөк тигип жакшы акча табат экен деп мен да төшөк тигем деп башташы мүмкүн да. Ошон үчүн адам өзүнүн жүрөгү каалаган, плюс өзүнүн кандай жөндөмдөрү бар, опыт жизни деп коет да. Опыт жизни, миссиясы, туулган күнү. Биз бүгүн туулган күн боюнча эле алабыз. Миссиясы, туулган күнү, уже актив бар. Кандай актив бар? Бэкграунд деп коет. Аркаңда уже кандай бэкграунд бар, ошого жараша иш кылсак болот, Бир 20 мүнөттөн кийин я разыграю подарки, китептерди. И жандуу жолугушуудан дагы я обязательно разыграю подарки. Так. Мгм. Да, мне интересно, ким кайсыл жактан чыгып атат. Буюрса окуйм деген ниеттемин дейт. Да, для себя окуп алыңыз хотя бы. Но я жду трансформационных игропрактиков. Трансформационный игропрактик болуп, именно трансформационный оюндарды ойнотуп,
кирешелерге да чыгып, и плюс берки цифровая психология курсундагы доступка алуу мүмкүнчүлүгүн алуу. Потому что трансформационный игропрактикте мен тыгыз иштешем силер менен индивидуально. Полностью онлайн хочу обучать, онлайн перейти. Онлайн тариф он дешевле намного. Вот эти все трансформационные поля ичинде полностью набор ишинин баардыгына входит. Бишкек дейт. Бишкек, Турция мамлекети, Хатай Искендерун шаарынан жалпы салам дейт. Салам сизге дагы. Кванттык психологияны окудум, эми сизден окуйм дейт. Да, окуңуз Каракулжадан салам. Классно, классно дейт. Да, круто, в Турцию. Көчө мен айткам, эмне үчүн я не путешествую. Мне задают вопрос, почему ты не путешествуешь? Деньги же есть, типа туда, сюда, деп. Анан, да, цифровая психология боюнча именно полностью трансформационный игропрактиктин китеби. Мы сегодня могли бы поиграть еще мак-карты. Мы могли бы вытащить карты, да, сделать практику. Не знаю, как я буду себя чувствовать, как поле пойдет. Почему-то у меня нету желания, поэтому, скорее всего, наверное, мы не будем вытаскивать. Ну, посмотрим, да? Так, Турция, Анкарадан дейт. У меня очень много подписчиков, оказывается, с Турции, да, Германиядан, Италиядан. Это очень круто. Окуп эле жатам, мээимде эч нерсе жок дейт. Анталия, Манагва, салам дейт. Анкарадан салам. Классно, классно, классно. Канча деген айымдар аябай кызыгат экен психологияга. Сонун. Кеминдемин сабактарга толук катыша албай калдым, огороддо жүрүп дейт. Записьтерди алыңыз менеджерден, 3 күнүн записин алып көрүңүз. Бирок живой болгон баары жакшы да. Записти көрбөй, анан 1 саат экен, 2 саат экен деп каршылык боло бересиз. Записти наушникти күйгүзүп алып деле көрүп укса болот да. Жок, адамдар жалкоо. Туулган күн жазып туруп, мен айтып койчу. Бир сөз менен эле мен айтып койчу. Айтып башташ үчүн карап, санап, атын, ата энесин, аны угуш керек биринчи. Каякта иштейсиң, эмне билимиң бар, кандай навыктарың бар, эмне кылып акча табасың, нан табасың, канча балаң бар и так далее, да. То есть адам сүйлөп, көрүп, аны угуп, а потом уже начинается вот этот, да, разбор. Поэтому люди ленивые часто, да, видите, да, сон возможность узнать для себя. Тартпай калып жатат дейт. Үзүлүп калып жатат. Значит, это у вас интернет слабый. У меня суперскоростной Wi-Fi дома. Полный линия турат. Значит, өзүңүздөрдөн болуп атат. Ошон үчүн Т играга ойносок болобу, качан болот дейт. Трансформационный жеке мен менен ойногон 15 000 турат. Вы можете лучше онлайн тариф обучиться 15 000-ге. Либо же оффлайн 35 000 турат. Ошону бир айлыкты алсаңыз, ошол жакта бир эмес эки жолу ойнойсуз. Бир эмес эки жолу 3-4 сааттан ойнойсуз, плюс еще курс получается, вы получаете в подарок. Трансформационный игра менен 2 саат, 3 саат жандуу тет-а-тет 15 000. А если бешөөңөр келсеңер по 6 000 болот, бирок сааты ошондой эле 2 саат болот да. Вот. Жабык адамдар индивидуально келет, да. Но я приглашаю лучше на курс. Бир окуп алсаңар, разборлор, жума сайын менен Zoom. Доступ к курсу, куратор, который обучался, да, именно ушул курсту доступ болот. И чөйрө болот в обязательном порядке. Жакшы эле, жок, жакшы угулуп атат дейт. Да, значит, сизден өзүңүздөн болуп атат. Интернетиңиз слабый. Мен бир айда 2 жолу, 3 жолу обновление кылам тарифти, потому что менин жумушум баары бүт интернеттен. Көп рилстер, видеолор салган сайын интернеттин гигабайттары батып желет. Так, анда эмесе келиңиздер, сабакка киришели. Да, бүгүн биз сиздер менен миссия темасын, предназначение темасында сөз кылабыз. Келиңиздер, мени тааныгандар барбы же биринчи жолу көрүп аткандар барбы? Тааныгандар плюс коебуз, тааныбагандар минус коебуз, Менин атым Кундуз Таштанова. Психологияда мен 4 жылдан бери жүрөм. Психологияга мен акча табыш үчүн келген эмесмин. Психологияда мен жабыркап, жан дүйнөм кыйналып, жолдошум менен уруш талаш, таарыныч, мамиледен чарчагам. Жолдошум менен түшүнбөстүктөр көп болгон. Аябай деле уруш эмес, мындай түшүнбөстүктөр, таарыныч, апам менен ички конфликт, постоянно раздражение, да.
ичимде кыжаалаттык, тынчсыздануу, акча таап атсам дагы укмуш машиналарды айдап укмуш болуп жүргөн күндө деле чем больше зарабатывала, тем больше несчастная была дебеймби. Сырттан караганда баары сонун болчу, была успешная, но внутри я очень страдала. Ичимде аябай боштук болчу. Кто себя узнал? Потому что отношения с мамой — это продолжение отношений с мужчинами, да. Отношения с мамой — это равно отношения с мужчинами, отношения с собой, принятие себя. Я себя не принимала, Белла Стелла деп жүрчүмүн. Ушунака Кундуз деген атым болсо дагы Белла Стелла болуп псевдоним менен жүрчүмүн. Себя не принимала, мне свое тело не нравилось. Мама часто критиковала, и я всегда была упитанная. И дайма айтчумун, да, я такая толстая, я некрасивая, деп. И вот эта критика, самооценка, она повлияла и на выбор партнера и так далее. Потому что мамаң менен болгон мамиле — это дальше уже продолжение идет с супругом. Да. Ам, Бизде 90% Кыргызстанда там апаң жакшы көрөсүң? Конечно, жакшы көрөм. Албетте мен да жакшы көрөм. Я могу дарить ей путевки, золото, деньги. Но внутренне, ичинде именно апамды кучактай албайм, раздражение болом, өзгөрткүм келет. Я не хочу быть как моя мама. Она меня раздражает дегендер, именно если покопаться, вот это все выходит, да? Кучактай албайм, жакшы көрөм деп айта албайм. Да, из этого и вытекает эркектер менен болгон мамиле, өзүң менен болгон мамилеге аябай таасир берет. Не буду копать бул тарапты, э? Ну, айтып атам, да, в целом, да. До психологии, так как я еще единичка, ну, слава богу, что я 28-я, да, понимание, трудоголизм и так далее, очень сложно, эго, напси биик деп коет аябай, да, я очень часто страдала, да. Цифровой психологияда бар, единички рождены страдать депчи. Поэтому очень обидно, конечно, слышать такое, но адам өзү менен иштесе, окуса, билим алса, өзүн дайыма өнүктүрсө, албетте можно вытащить себя из этого состояния. Вот, именно минуста, депрессия абалда атам каза болгондон кийин башында акча деп келебиз, именно онлайнга келгем 6 жыл мурун. Андан кийин анан через 2 года я начала изучать профессиональную психологию. В профессиональном плане для себя. Вот. 4 жылдан бери психологияда жүрөм, магистратурада окуйм азыр БГУда. Психологияга көп акчаларды короттум эмес, инвестиция кылдым десем болот. Это инвестиция в мои мозги. Если я сейчас перееду в Турцию либо в Америку, мои мозги переедут со мной. Да, я могу работать с любой точки онлайн. Поэтому это инвестиция в себя. А инвестиция в себя — это самая лучшая инвестиция. Вот, Дубай, Турция, кайра барып окудум. Дубайга бардым, Турцияга барып окудум. Стамбулда. Стамбул выходит имя 7. Дубай именно имя 5. Для единички пятерка — это вообще мощный болот, да? Это успешная цифра. Вот мага аябай Дубай жакты. Стамбул мне тоже нравится, но она меня трансформирует конкретно. Имя выходит на имя 7, а бирди 7 трансформациялайт, да. Коучинг, кванттык психология, разборлор, расстановкалар, терең техникалардын баардыгын үйрөнүп келе жатам. Мен Токмокто бүткөм, Пушкин атында мектепти кызыл менен, финтехти бүткөм, бухгалтер кесибин кызыл менен, УПКРди бүткөм, экономист аудитор. И азыр БГУда 3-чү билимим вот психология магистратура, социальная психология факультетинде. Я очень надеюсь, что в течение 2-3 лет у нас будет очень хороший закондор иштеп баштайт деп, поэтому я всегда за закон. И психология тарабында билимдерим, мой учитель, мой наставник, которому я бесконечно благодарна, это Жанат Кожомжаров. 1-уровень 200 000 көлдө окугам 2022-жылы. Андан кийин Кайра көлгө барып окудум. Андан кийин Турцияга барып окудум. Турцияга 2 жолу барып окудум. Дубайга барып окудум. Кайра барып, общий 8 жолу барып окудум. Түшүнгүчө окудум. Потому что трансформация не приходит там. Раз. Адам түшүнсө, түшүнөт да адам. Бир нерселерди сүйлөп эле койчу. Азыр мен 5 сөз менен айтып коем, операция кылганды үйрөнөсүң дегендей эле. Андай болбойт да. Адам өзү менен иштеп, практика жүзүндө анан акырындык менен мээсине, денесине сиңет билим.
Вот, кванттык психологияны Инна Тлешиновадан именно вот получается 6 жыл, 6 жыл дебедим, 1 жылдык обучениясында окудум. Бул жөн эле курс сөздөр эмес, все сертификаты приложены бул жакта. Жана андан сырткары дагы полностью баракчадан дагы көрсөңүздөр болот. И бул базовый дипломдор жана ички беттерин дагы баракчадан көрсөңүздөр болот. Ички беттери, баалары и так далее, да, сертификаттар, разрешение. У меня имя 3, да, я устатымын батасын алып, ыраазычылыгын алып, сертификаттардын баарын сатып алып, анан ушундай автордук трансформационный играны создала. Он работает без цифровой психологии. Без цифр можно его вести. Он не подвязан. Но мен курсту подарок берем, да, атайын өздөрү дагы прокачкага болушсун. Коучинг баары бир керек да, ойнотуп атканда дагы адамдар менен иштешкени, да. Личный бренд запусктарды дагы көп акчаларга окудум. Окуган сайын өсүп атам. Наработка компетенций десем болот. Я очень рада за кризис в моей жизни. Кризис болгон үчүн мен аябай өстүм десем болот. Себеби дегенде жашоомо кризис келбесе, наверное, я сама умная да ошол бойдон эле кала бермекмин. Наверное, азыр банкта иштеп жүрмөкмүн 30 000 максимум 40 000. Вот. Акыркы обучение Дулат Бижановтон личное наставничество 400 000 окудум. Это Маргулан Сейсенбайдын продюсери. Я люблю учиться. Я обожаю учиться. Бар барыңарда тройкалар барсыңарбы? Кто любит учиться? Конспекттеп, отуруп алып, монтип сабак жазганды я обожаю. Сагын мен зумда элем, азырчы сабакта элем я перезвоню, Мгм. Наставничество. Наставничество. Менде продюсер жок. Мен 17 наставниктен окугам. Мен команда менен иштейм. Мгм. Вот, билимдер полностью, да, вот сиздерге көргөзө кетейин. Себеби дегенде мен бир жолу 100 000, 200 000 окуп алып эле чыгып алган эксперттерден эмесмин. Сначала өзүң результат алып түшүнүп, андан кийин анан можно идти в люди десем болот. Бир жыл, 1,5 жыл болуп калды Инстаграмда чыгып иш алып барып баштаганыма. Цифровая психология бизди эмнеге жардам берет? Цифровая психология биздин именно туулган күнүбүздөгү полностью мүнөзүбүздү, кандай экенибизди, плюстарыбызды, минустарыбызды билүүгө бизге аябай жакшы жардам берет. Жана андан сырткары биз ал адамды түшүнүп билип алгандан кийин биз ойлойбуз да баары эле биздей ойлонуш керек, баары эле биздей болуш керек. Адамдар башкача ойлонот. Ал адам башкача, анын баалуулугу башкача, анын ою башкача болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз баардыгын өзүбүздөй ойлоп көрбөшүбүз керек. Мисалы үчүн 8 келип алып, эмне сасып жатасыңар, эмне жатасыңар, иштебейсиңерби, күн өтүп атат, давайте иштегиле, акча тапкыла, давай иштегиле, эмне жатасыңар, оозуңарды ачып сасып, давайте, күндөр өтүп атат, жакшы жашайлы, акча табайлы, давайте, жумуш, мына жумуш таптым десе, там шестерка, либо башка бирөө жатса айтат да, дай нам поспать депчи. Уктайт, барчы ары депчи. Акыр байыбыз берет бизге Кудай деп коюп жата беришет. Анан ошондой эле башка бирөөлөрдү осуждать этпей, башка бирөөлөрдү критиковать этпегенде биз өзүбүздүн энергиябызды сактап калабыз. Түшүндүкпү? Мисалы үчүн 8 келип, там 6 же башка бирөө жатса, мунун эмеси ушундай да депчи, уже энергиясын коротуп, осуждать этпей, алар менен урушпай, элементарный пример деп койгула, элементарный пример. Биздин президент 6-6. Алтыларга Кудайым бере берет да рызкыны. Болгону минустан чыгыш керек. Минустан чыкса эле Кудайым бере берет өзү. Трансформационный оюн деген эмне? Трансформационный оюнда именно оюн башталганда ушундай полеге адам отуруп, өзүнүн запросун айтат. Мисалы үчүн, турмушка чыга албай атам, или же акча, то есть кээ бирөө запросту айта алышпайт да, максат айта албашы мүмкүн. Максатты айтканга, максатты туура формулировка кылганга мен өзүм жардам берем, үйрөтөм. 40-50гө чыкса дагы өмүрүндө максат жазып, цель кое албаган айымдар дагы бар, мырзалар бар, это нормально. Мы должны учиться этому делать. Потому что деньги приходят на цели, да. Именно трансформационный игропрактик кесибинде это профессия, мен сертификат берем. Бул поле, чоң поле, это все вот мен российский эксперттер менен почти полгода разрабатывала.
могу сумканы, кичинекей сумкасын, китебин и так далее. Я хочу строить комьюнити игропрактиков. Именно ушул кесипти алып кеткен айымдарды кошумча кесип, госслужащийби, кандай гана жумуш иштебесин, кошумча алып ойнотуп, кирешеде чыгып, өзү күнүнө өзү менен да ойнойт. Плюс цифровая психологияны отдельно подарок кылам, и инстаграмды дагы упаковканы подарок кылам. Да? Именно ушул трансформационный игропрактик болом дегендерге менин азыр фокусум, потому что я набираю себе команду. Мгм. Азыр бизде темага кирердин астында келиңиздер белектерди таркатып коеюн, э? Так, белектерди таркатып коеюн. Сегодня дейт. Тапшырмалар. Так. Тапшырма аткаргандар дейт. Списокты, тапшырма аткаргандардын списоктарын мен коюп атам. Так. Назима, сенде барбы список эме тапшырма аткаргандарын? Если есть, отправь мне быстро прям, чтобы обидно не было, да? Так, Камчиева Шайыргүл, Отунчиева Гүлнар, Асанбай кызы Жумагүл, Болотбекова Аклай, Асаналиева Гүлнура, Зулпикарова Назик, +7ден башталат экен, Адамали кызы Венера, Нургүл Рахматова, Абдукаримова Айдана, Коңурбаева Айкыз, Эшматова Жылдыз, Кадамжай Кызылбулак, Рахматалы Улуу Уулжан, Гүлмира, Алтаева Айнуська Бишкек, Асаналиева Гүлнура, Асанбай кызы Жумагүл, Болотбекова Акылай, Каныбек кызы Салиха, Аида Халматова. Көчө уткандарды кошпойбуз, Керимкулова Рахат, Чолпонова Самсалиева Беловодский, Айка Ишеналиева Бишкек, Багышбаева Нурсаида, Жаманкулова Жазгүл, Чолпоната, Шакирова Жазгүл, Айдарова Айым, Чынара Байташ Ош, Токмок Эрматова Фатима, Сасиева Бегим, Бишкек, Сатымкулова Тахмина дейт. Также Аида Калматова, Салиха Каныбек кызы, Акылай Болотбекова, Нуриза Смаилова, Саналиева Гүлнур, Асанбек кызы Жумагуль, Кеңеш кызы Аида. Вот среди вас я сейчас разыграю 5 книг. Так, давайте, да, пожалуйста, команданын мүчөлөрү барбы? Скрин кылып алсаңыздар, ким утту, да? Мгм. Так, раз, два, три. Болотбекова Акылай. Экинчи список. Багышбекова Нурсаида, Бишкек дейт. Так, ылдыйраак коеюн, Так, Зулпикарова Назик дейт. Бул Москвада окшойсуз, Тууганыңызды, таанышыңызды жөнөтүп, китеп можете забрать. Мгм. Так, кайра Акылай түшүп калды. Смаилова Нуриза 0703 95 96 74 и үстүңкү списоктон акыркысы. Эрматова Фатима Токмок дейт. Куттуктайм сиздерди. Скрин кылып алыңыздар, команда мүчөлөрү сөзсүз түрдө, и ушул китептерди мы вам дарим, Бул китептер сатыкта жок, потому что акыркы экземплярлар калды, акыркы тираждар калды. Ошондуктан сөзсүз түрдө алып окуп, белекти колдонсоңуздар болот. Келиңиздер, азыр миссияга кирели, Угулуп жатабы? Угулуп жатамбы? Меня слышно? Ага, Москва аябай кызыгам дейт, Бишкектен салам дейт. Так, чатка эми кирип атам. Ура, ура, барсыңарбы? Мен айткандарды айымдар барсыңарбы? Жазып коюңуздар чатка, мен бармын, мен уттум деп. Мен бармын, мен уттум деп жазып коюңуздар. Убакыт тар болгондуктан мен эми азыр эфирдеспи, эфирде жоксузбу проверка кылбай элемин, бирок мен проверка кылам. Эфирде жок болсо, белекти кайра ойнотуп, ал айымга эмес, башка айымга кайгарабыз. Эфирде бар болуш керек ал айымчы. Мен бармын, уттум дейт. ЖЖЖ2, мен бармын, уттум, барбыз дейт. Ага, классно. Так, мен бармын дейт. Ооба, 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 куттуктайм. Я люблю, я вас тоже люблю.
Кайсыл тармак сизге ийгилик жана өзүңүздү табуу алып келет? Келиңиздер. Миссия жана предназначение. Миссия деген эмне жана предназначение деген эмне да? Караңыздар. Бизде өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Көбүңүздөр 90%, турмушка чыктыңыздар, төрөдүңүздөр, балдар чоңоюп атат, шүгүр, все. Дальше. Э, Эми баарыбыз кетебиз да, билесиңер, баарыбыз кетебиз. Но ошо сен өлгөндөн кийин элдер сени кантип эстейт? Эмне кылдың элең? Элге эмне пайда алып келдиң? Эмне жасадың? Элдер кантип сени эстейт? Өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Анан көп адамдар өздөрүн көп тарапта издешет да, көп тарапта издеп, они пробуют, чтобы найти свою миссию, предназначение. Албетте да, төрөмөйүнчө билбейсиң, турмушка чыкмайынча билбейсиң, каково это да. Но биздин өзгөчө цифровая психология именно балдарыңды дагы билип алганда, ты уже будешь потихонечку развивать ошол направленияда. Ошол направленияда балдарыңды дагы, мисалы үчүн мени мамам Газпромдо главный бухгалтер болушуңду каалайм, сен главный бухгалтер болушуңду каалайм деп 90-91 жылкылар барсыңарбы? Юрист менен экономисттер жалаң. Мамамдын мечтасы менен барып мен тапшырып калгам окууга. Э? Эми ал кезде мамам билген жок да менин жөндөмдөрүм же болбосо менин эң күчтүү тараптарым. Көп ата энелер балдарын ушинтип юрист болосуң, сен военный болосуң деп тапшыртып коет. А баласы эмне кылат? Машиналарды оңдоп, запчасти сатып, машина оңдогондон рахат алышы мүмкүн, Ошол жактан аябай көңүлдөнүп иштеп, көп акчаларды таап, ийгилик жаратышы мүмкүн. Или же там азыр программист, IT акча көп таап атышпайбы? Программист болот менин балам деп. Да, узнаете себя, таанулаган айымдар. И еще часто мен врач болбой калдым, кызым врач болот. Да? Или же мен консулга, дипломатка турмушка чыкмакмын, менин кызым дипломатка чыгат. Узнаете себя? Ким өзүн узнает, ким өзүн таанып атат. Өзү өзүнүн кыялдарын балдарына навязывать этип аткарган айымдар барсыңарбы? Кайсыл тармак сизге ийгилик жана өзүңүздү таба алып келет? Келиңиздер, анда иш жүзүнө өтөлү. 1, 10, 19, 28 күнү төрөлгөндөр барсыңарбы? 1, 10, 19, 28 төрөлгөндөр кээ бир айтат да, сен лидер деп айтасың, бирок мен лидер эмесмин депчи. Бул туулган күн 20-30% эле иштейт. Миссиясын да караш керек да. Но в целом бирлер эч качан бирөөгө барып багынып иштегиси келбейт. Бирөөнүн кол алдында иштесе, им очень тяжело. Если только ата энеси эле поддавливать этип, жагыңды бас, сүйлөбө, чыкпа, эшикке баспа, отур деп эле ушундай прям лидерди басып салсаңар, өзгөчө балдарыңар бир болсо, сиз аны бассаңыз, анда албетте лидерлик сапаты дагы өчөт. То есть блоктор менен чоңоет бала. Слава богу, я единичка, и меня никто не затыкал. Ачык кийингенде дагы, кыска кийингенде дагы, каалагандай сүйлөсөм дагы, атам дагы, апам дагы мени эч бир тыйган эмес. Элестеткиле, 20 жашымда өжөрлөнүп, Италияга барам, мен иштейм деп кеткем. Кайсыл ата эне кое берет экен? Ё-моё. А мен болбой бир укпайт эч кимди. Эч кимди укпай кеткем. Благодаря маме, можно сказать, я очень благодарна за то, что она вырастила меня самостоятельной, без гиперопеки, да. Если гиперопека кылса, наверное, я бы не была такой успешной, самодостаточной, самостоятельной и так далее. Вот. И мен чөйрөмдө гиперопека кылган айымдарды да билем. Өзү айым түшүнбөсө, анын айткан кажети жок деп ойлойм да. 1, 10, 19, 28 төрөлгөндөр башкаруучулар, директорлор, күчтүү финансисттер болот. Именно политиктер, бизде Акаев бир, Бакиев, по-моему, тоже бир. Көп ырчылар бир, потому что именно адамдар аларга кол чаап, мактоодон рахат алышат, энергия заряжаются, да.
Бизнес, стартап, лидерлик сапаттар күчтүү иштейт бирлерде. Именно өзүнүн отдел гос жумушта иштесе дагы именно өзүнүн бир начальник отдела же бир мындай бир кичинекей бөлүм бөлүп берип, давай ушуну башкар деп берсе, анда эмне болот? Именно ошол жакта она будет ответственная будет, ошого жоопкерчилик алат. Потому что бирлер жоопкерчилик алгандан качпайт. Излишне жоопкерчилик көп алышат булар. Өзгөчө айымдар, и часто у них искривление позвоночника. Энергия кундалини не протекает. То есть шеяда холка бар, слишком көп жоопкерчилик алып алат, күйөөсүнүн да жоопкерчилигин өзү алып алышы мүмкүн. И ошол учурда бирлердин энергиясы именно позвоночникте, искривление позвоночника, оно именно ошон үчүн да чарчап калганынын да себеби ошол. Именно вот в этом направлении бирлер өздөрүн тапса болот. Дальше экилер. Экиси 11, 20, 29 күнү төрөлгөндөр барсыңарбы? Экилер барбы, жокпу? Жок болсо анда айтпай эле коеюн. Вряд ли экилер жок. Экилер точно бар, потому что булар психологияга кызыккан адамдар да. Менде звук жок дейт. Микрофондор баарыныкы өчүк, потому что микрофонуңардын баарыңардыкын күйгүзүп койсок, анда азыр сүйлөп, сабакты бузуп, перебивать этип спикерди болмок, ошон үчүн чатка жазсаңыздар болот. Связь өтө начар болуп жатат дейт. Значит, сиздики. Да, потому что бизде интернет суперскоростной турат. Интернетиңиз, значит, уже түгөнүп өтүп баратат деген билдирет. Экилер бар дейт, бармын дейт. Да, экилер точно бар, потому что связь жакшы дейт, да. Экилер точно бар, да, экилер точно бар. Экиси 11, 20, 29 күнү төрөлгөндөр булар психология, терапия, отдел кадров, HR, потому что именно ар бир адам менен сүйлөшүп, ар бир адамды түшүнүп, жакшы отдел кадровдор да. Биз бүгүн туулган күндөрдү, мен марафондо туулган күндөрдү эле айтып берип атам, хорошо? Социалдык коммуникациялар, компания маданияты. Это корпоративная этика, отдел кадров, көбүнчө психология факультети и так далее, да, психология, терапия, телесный практиктер. 11 төрөлгөндөр башкача, 20, 29 башкача болот. Айымдарга негизи считается, что именно жены двойки, шестерки такие жакшы келет да, негизи бир эркекке дагы эки аял жакшы келмек, потому что покладистые, да, хотя они манипуляторы, но тил алышат. Мен өзүм бир болгондуктан жумушка дагы экилерди көп алам, потому что исполнительные, мындай чыр-чатак жок, да, манипуляторы, но где-то жертвенные, да, постоянно. Это и есть вот психологияга постоянно, да, постоянно психологияга кызыгышат и жакшы психолог дагы боло алышат. 3, 12, 21, 30 төрөлгөндөр булар тройки. Үчтөр барсыңарбы? Үчтөр адамдын билимине карап сүйлөшөт. Мен баары бир вот это девяточный нерсем көп иштейт. Мен блогдо ырдап, эмоционально ырдап, бийлеп көп чыгам. И кээ бир тройкаларга ошол нерсе кажется, что я очень такая, видите, такая веселая, еще что-то, да. Анан сабакка келгенде, разборго келгенде мен аябай жестко разбор кылып, конкретно айтканда, вот сегодня как раз у нас была миссия 3, она говорит, она очень образованная, оказывается, она очень такая, аябай эме депчи. То есть, видите, да, как это работает? Все равно имя 3 действует, да? 3, 12, 21, 30 төрөлгөндөр, 3 башка, 30 башка, вот 12, 21 они более такие за отношения, потому что тройка, она карьеристка. Аял тройка дагы карьеристка. Тройки очень красивые, да, женщины, тройки очень красивые, но тройка, она холодная, да, именно экономика, бизнес, бухгалтерия, IT, система, илим. Именно через знание рост. У тройки рост, финансовый парус через образование. Билим. Жакшы билимдерди алып, окуп, жакшы ийгиликке жете алат. И тройка, она всегда будет учиться, собирать сертификаты, знания и так далее. Тройкалар барбы же жокпу? Жок экен, э? Тогда перейдем к четверкам. 4, 13, 22, 30 төрөлгөндөр барсыңарбы? 4.
Мгм. Обязательно пишите. Көп болсоңор көбүрөөк айтып берейин. Мгм. 4-13, 22 отуз төрөлгөндөр 22 такыр башка болот. Самый успешный здесь, наверное, 13 число, 30 эмес, биякта 31 и 13 төрөлгөндөр, маркетинг бөлүмү, жарнама, медиа, журналистика, искусство и юриспруденция. Көп төрттөрдү юрист көрөм. Менде насаатчылыкта окуган Жылдыз эже юрист. Кош коргоо нарынга сот процессине баратам дейт да. Эмнеге десем, ошо мындай тажабайт да, машинага түшүп алып, бара берет жака, таласка, нарынга, Кочкорго. Мен чарчап калам, менде төрт жок да. Ал болсо машина айдаган сайын рахат алат. И ошол сотто справедливость восторжествовать эткенде рахаттанат да, ушунчалыкчы. Чисто в своем направлении, да. И за честность, за справедливость депчи. Она готова даже бесплатно быть юристом. Ошо нарында бир кемпирдин үйүн тартып алган атышыптыр. Мен барып эме коргоп берип атам бесплатно эле дейт. Представляете, как это работает? Төрттөр крутые маркетологи. Маркетинг деген эмне? Маркетинг. Новизна. Булар деген креативный да. Төрт аялдарды көп көргөндө кийингени да башкача, прическасы да башкача, цвет тоже башкача да, такой необычный, элден башкача болуп жүрүшөт да. Нейросети, необычность, маркетинг, реклама, потому что булар креативщики. Медиа, да, пиар, медиа, журналистика, потому что у них финансовый парус сүйлөшөт да. Булар постоянно сүйлөш керек, да. Искусство, может быть, у меня дочка четверка, поэтому я ее именно рисование, арт, может быть, дизайнер, архитектураны окуп калышы мүмкүн да, өзү тандайт. Но мен направленияларды окутам: дизайнер, архитектура же болбосо именно көйнөк стилистика дизайнерин же болбосо именно дизайнер интерьера же архитектура багыттарын берем. Өзү тандап алат, самое главное. А мое дело направлять или IT, да. Главное направить ребенка, а дальше уже сама. Кстати, вы можете с ребенком прийти на консультацию, обучиться, либо же сами прийти на профориентацию. Что такое профориентация? Ребенка профориентациясы менен окууга тапшыртуу үчүн, жөн эле эптеп окууга тыгып койбош үчүн профориентациясы менен тапшыртса, баланын дагы жашоосуна жакшы болот деп ойлойм. Мендейлер деле көп болуш керек араңарда, мамам барып бухгалтер болосуң деп тапшырып койгон, потому что ал бухгалтерлер жакшы акча табат деп, А бухгалтерия это не мое, вообще не мое. Мен банкта иштегем, но я вообще не хочу быть бухгалтером. Вообще не хочу работать бухгалтером, поэтому это не мое. И мен энергиямды короткум келбейт. Жүрөгүм каалабаган жумушта иштесем, анда мен өзүмдү, энергиямды коротом. Я буду несчастна и так далее. Да. Саламатсызбы, мен кеч кошулуп калдым дейт. Сиз үчүн кайра бирлерден баштабайбыз да турабы? Значит, дисциплина болуш керек, Бирлерди кечки айтып бердим, экилерди айтып бердим. Значит, уже записьти көрө аласыз. Хорошо? Эмнеге тройкалар жакпайбы сизге? Дайыма жакшы айтпайсыз дейт. Именно тройкалар менин жашоомдо көп, именно тройкаларды көп айтамын. Видите, да, вы не хотите слышать ничего. Вы хотите слышать только хорошее. Көрдүңөрбү, көп адамдар өзүн укканга даяр эмес. Тройки — это самые заботливые, самые умные дегенди укпай атасызбы? Вы именно мындай да, мындай болот го. Баары жакшы турат. Именно уккусу келген сөздөрдү эле уккум келип атат дегенде. Үчтөрдү биз уже айтып бүткөнбүз. Хорошо. Ошон үчүн кечикпей кириш керек. 5-14 мен дайыма дисциплина күчтүү болгондуктан мен ровно баштайм. Там жарым саат күттүрүп эмес, именно ровно баштайбыз. 5-14 23 төрөлгөндөр барсыңарбы? 5-14 23 төрөлгөндөр булар бизнестин адамдары. 14 башка, 23 башка, бирок общий алганда бизнестеги адамдар. Это хороший логисты, логистика тармагында жакшы кете алат. Коммуникация күчтүү, и у них прирожденный именно товар сатуу, соода кылуу, потому что булар умеют коммуницировать. Любой адам менен сүйлөшүп кете алышат. Түшүндүкпү? И ошон үчүн сөзсүз түрдө булар именно бизнеске жөндөм бар дегенди билдирет да. Мисалы, мен Бабановду разбор кылдым, жакында чыгат, эртең же бүрсү күнү. Бабановдун туулган күнүндө 5 деген сан бар.
Аскар Салымбеков пятерка, миссия 9, 5 и туулган күнүндө 3-5 бар экен. Элестетиңиздер, ошон үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Пятеркалар именно масштабируют. Айдана Деканы да разбор кылдым. Я удалила, заново залью. И Айдана менен Аваздын дагы разборун кылдым, потому что Айдана пятерка. Кийингендери необычный, стиль и так далее, да. Логистика, программалоо, инженердик тармак, мода, стиль жана эстетика. Бештер артисттер болот деп коет тамашалашып. Да, это люди улицы, көчөнүн адамдары, үйдө отура алышпайт. Көчө таптаган адамдар. Булар үчүн эркиндик, свобода важнее, чем деньги. Саламатсызбы? Мен 4 юрист болгум келчү, бирок ата энем мугалимдикке окутуп койгон. Вот вам яркий пример. Көрдүңөрбү? Да, бештер инженердик тармак. Булардын логикасы жакшы иштегендиктен, у меня дочка, улуу кызым миссия 5 болгондуктан, именно ойлонуп атам, может быть, Италияда окуп калабы, дизайник, именно билбейм, мисалы үчүн мен билимге басым жасайм да, башка жактан кысынсак дагы именно өзүмдүн билимим, балдарымдын билимине акча аянбайм. Мода, стиль жана эстетика. Пятеркалар консультацияга жазылганда жакшы кийинип барганга аракет кылам, потому что булар, бул топчулар, бул шовтордон бери карашат. Чачым майбы, май эмеспи, боенуп келдимби. Өзүм еще бир болгондуктан часто пятерок притягиваю, подружка тоже пятерка. И пятерка, она бесполая деп коет. Ну, мы не будем, да, бүгүн только миссияны карап аткандыктан. Мода, стиль жана эстетика, да. Дальше караңыздар, алтылар. 6-сы, 15-и, 24-ү төрөлгөндөр. Самый успешный считается 15 число, да? 24-ү башкача, 15-и башкача болот. Миссияны айтпай элемин, только туулган күндөрдү алып атам, потому что здесь все новички, өмүрүндө биринчи жолу жаңы келип аткандар бар, рилс көрүп эле келип аткандар бар. Терең нерсени мен уже проекттерде, курстарымда өзүмө иштешкен адамдарга берип, акырындык менен үйрөтөм. Биз туулган күндө эле айтып атабыз, хорошо? Туулган күндөн сырткары дагы 33 жашка чейин бир профориентация кетет, 33-төн өткөндөн кийин уже кайсыл багыт уже башка багыттар болуп калат да, хорошо? 6-сы, 15-и, 24-ү төрөлгөндөр дизайн, инвестиция, искусство, психология тармагы дагы жакшы кетет, потому что у них прирожденная мудрость. Биздин президент 6-6, он чистая шестерка. Карасаңыздар, өмүрү кылбаган нерсени барып региондордо как психолог угуп атат адамдарчы. Сенин көйгөйүң эмне, сенин проблемаң эмне депчи. Мне прям иногда так жалко его, да, потому что канча адам келип, как психологко келгендей эле көрүп атасыңарбы, инстаграмдан дагычы психологко келгендей эле, менин кызым мени үйдөн кууп атат, өзүмдүн кызым кууп атат, там, я не знаю, буну мындай болуп атат, или апамды эме зордуктап кетишкен айылдаштарыбыз, справедливости жду деп ушундай сыяктуу ар кандай социалдык вопростор менен адамдар барып атышат да. И каково ему это все сидеть, слушать? Представляете? Канча деген бул жака күч керек, энергия керек десем болот да. Алтылар дизайн, творческий. Алтылар көбүнчө үйдөн отуруп иштегенди да жактырышат да, потому что им комфортно. Комфортный жумуштарда, алты кара жумушта иштебеш керек. Кара жумушта иштеп баштаса эле ден соолук ооруп баштайт. Пыльный работа. Шестерка не для черной работы деп коем. Себеби дегенде, она любит комфорт. Кара жумуш иштеп жанын кыйнап иштесе эле кайра минуска кетип баштайт ден соолуктанчы. Но это добавок, да. Дизайн, инвестиция, сүрөт, потому что именно недвижимость жакшы мягкий сатышат шестеркалар, жумшак сатышат да. Жулунбай акырын сүйлөп, адам менен жакшы сүйлөшүп, классно сатышат. Шестерки — это недвижимость, это продажи, это инвестиции и так далее. Негизи ошол нерсе бар, плюс компетенция. Мисалы үчүн сатууну жакшы билбесе, сатуу техникаларын үйрөнүп, всё равно компетенциясын күчтөтүш керек да. Вот. Психология тармагында кошмокмун бул жака. Жетилер барсыңарбы? 7-си, 16-сы, 25-и төрөлгөндөр. Балдарым 6 дейт. Кудайым сизге инвестицияларды бериптир. Балдарыңыз 6 болсо көбүрөөк кучактаңыз, сүйүү бериңиз. Кудайым именно балдарыңыз аркылуу сонун рызкыларды берип атат, инвестициялар.
Шестерка — это инвестиция. Жетиси, 16, 25 төрөлгөндөр, 16 такыр башкача, 25 башкача. Самое успешное считается 25 число. Бизнеске да жөндөм бар, и адамдар менен отношения кылганды дагы билет. Көбүнчө. Они все разные, да. А, Кызым менен жолдошум 8 дейт. 8ге жете элекпиз да биз. Жетиси, 16, 25 төрөлгөндөр. Альтернативдүү медицина деген эмне? Бул жетилер ооруганда мен айтам да, буларга медицина эмес, именно духовный. Они лекари. У них мощная интуиция иштейт. Буларга медицина, дары эмес. Булар духовные наставники десем болот. Булар интуициялары мощный иштейт да, жетилердикичи. И у них вот они чувствуют. Буларга народная медицина, да, мынтип айтсам болот. Народная медицина, лекарь и так далее. Кстати, бир аялдар төрөгөндө именно жакшы врач, лекарьларды төрөшөт. Да, кризис менеджмент деп атат. Жети плюста болсо, денеси менен постоянно иштеп, денеси прям такая собранная болсо, жетилер денесин как храм карашат го, постоянно спортто, өзүнүн денесин карап, өзүн плюста алып жүрсө, плюс, я не знаю, питание, режим дня, это помогает мээсинде хаостан кетүүгөчү. И жети дайыма билим алып, өзүнүн мээсин өстүрүп, аң сезимин өстүрүп жүргөн болсо, компанияга кирип, компанияны көтөрө алат. Минуста болсо кайра кризиске салат. Кризис менеджер деп. У меня мама семерка, может, сторисах көрдүңөр. Часто мындай кризистерди кылып турат да, периодическичи. Например, ойлонбой туруп той өткөрөм деши мүмкүн кредитке. Же болбосо биринчи күнү айтып бергендей, силерге мисалы үчүн ишенип, подружкасына ишенип, өмүрү баткенге барбаса дагы ошол жактан клубника, малина бизнесин баштайм деп ишенип алат и так далее, да. То есть самоуверенные действия, которые ведут минус 200% банкротства, да. Философия, да, философтар. Они любят беседовать по душам. А, Они любят беседовать по душам. Это я бы добавила еще продажи. Жетилер жакшы сатат, таанулап жакшы сатышат да. Прям только мени угуш керек дегенге күчтүү да. Сегиздер, 8, 17, 26 төрөлгөндөр барсыңарбы? Мгм. Мгм. 8, 17, 26 төрөлгөндөр восьмерки. Восьмерка в плюсе. Восьмерка дайыма эмгектенет да, эмгек кылган адам дайыма акчалуу да. Сегизде акча жок болсо минуста страдать этет. Сегиз эркек бир күн аз акча таап калса кайгырат да, кадимкидей. А эркек аял деле страдает, когда нету денег. Мисалы үчүн двойка может страдать, когда нету отношений же, отношений хочется. У меня подружка двойка, хочу отношений дей берет да. Каяктан таанышам эркек менен и так далее, да, то есть она хочет постоянно отношений. А сегизге пофиг, акча болсо болду. Поэтому ар бир адамдын өзүнүн жүрөгү, жан дүйнөсү каалаган нерселер болот. Восьмерка, она часто не любит учиться, да, она практик. Барып, колу менен жасап, үйрөнүп алып, кылам деп айтат. Менин күйөөм 8, жаман көрөт окуганды. Бирок мага часто аялдар келет. Мен окуп атам, изилденип атам, мен кыйратып атам, мен болуп кеттим, я умная, я проработанная, күйөөм тупой. И мне приходится объяснять, что эркек көчөдөн өсөт. Аял билим аркылуу, китеп окуп өсөт, но эркектер практиктер. И көп учурда, конечно, окуса классно, но особенно 8 эркек. Мисалы үчүн мен жолдошумду айтам, деп недвижимость менен иш кылалы, флиппинг окуу, 300 000, 400 000 флиппинг окуу десем, окубайм дейт. Мен барам, колум менен кылам, жасайм, үйрөнөм, все. Я не буду заставлять его, потому что восьмеркалар ушундай. Сегиздер күчтүү финансисттер. Эгерде мен буюрса компаниямды эме кылсам, бухгалтерликке 8-5 же 5-8 алмакмын. Менин күйөөм 8-5 болгондуктан булар эмоцияга алдырбайт. Акчаны катуу кармашат конкретно. Булардан 1 сом чыкпайт. Мисалы үчүн
Акчаны мисалы үчүн жолдошума берсем, мага да бербейт, өзү да бир сом коротпойт. Кээ бир эркектер бар го, тогуз же эркек же мындай аяп койдум, мынтип койдум, анан коротуп нет. Представляете, да? Поэтому жакшы жөндөмдөр болот. Биз адамды карап, анын күчтүү тарабын билгенде, данности билгенде мы уже не страдаем. То есть кээ бирөө жакшы мамилеге кирип, андан акча алып же карыз алып, да, и так далее, да, анан кризис болбош үчүн туура адамдарды туура орундарга коем. Жумушта да ошондой. Сатуу бөлүмүнүн башчысын, помощница катары, мисалы үчүн тройку беру я, мобилограф у меня двойка и так далее, да. Өзүмө дал келип, өзүмө кийин, чтоб не страдать, раздражение болуп атам, могу монтип атат дебес үчүн мага дал келген адамдарды, кто ко мне именно по бизнесу, я имею в виду, жумуш боюнча. А жашоодо личный жашоо уже башка. Аудит, эсеп кысап, кыймылсыз мүлк, салык укугу. Булар контролерлор да. Вот я живу с восьмеркой, да, бул аябай контролер. Контролдоп турат, баарын байкап турат. Поэтому это очень хороший ОТК деп койсом болот да. Жакшы текшергичтер, жакшы билишет, потому что булар эч кимге ишенбейт, эч кимге алданбайт десем болот, э. Вот здесь у 17 числа, может быть, какие-то алданып калып, хаос, кризис, конфликт сознания болушу мүмкүн. Но в целом 8, эң күчтүү сан 8 деп айтылат. Именно цифровая психологияны да 8дер көтөргөн. 8дер көтөргөн. Но бирлер баштаган дебейин. Негизи ар бир сан күчтүү. Да. А все уже мы разыграли. Назима, можешь мне не писать. Тогуздар барсыңарбы, тогуздар? Да, 9, 18, 27 төрүлгөндөр булар 9 санына киришет, 18 такыр башкача. Я люблю девяток, потому что они быстрые. Мне самой нравится девятка, и мне нравится мындай действие, да. То есть мисалы үчүн мен башка санды алсам, ал кечке ойлонуп, кантип чыгарам, кантип рилс чыгарам, кантип карусель чыгарам, кантип сторис чыгарам десем, чыгарып ойлонуп, аны ойлонгуча бир ай өтүп кетет, бир жума өтүп кетет да. А 9 дароо кылат, и мне это нравится. Поэтому силер да көрүп атасыңар керек, результаты. 9, 18, 27 төрөлгөндөр, 18 эң иштерман, 9дардын ичинен спорт багытында, да. 9 она такая, бул наука, древнекитайская наука, да. И мурун согуштарда 9дарды биринчи рядка койчу экен да. Жана бизде бар эле го, Чолпонбай Төлөбердиев, эр жүрөк байкуш, тиги орустар аны колдонуп биринчи рядка барып өзүн жардырып, канча деген эмени сактап калган, ошондой эле бул 9дар. Спасательдер. Я прекрасно вас понимаю, энергия так работает. Жардам эле бергиң келе берет. Жардам эле бергиң келе берет да. И 9 бала кыял, энергиясы ошондой иштейт да, ошон үчүн анан таарына берет. Эмнеге таарынат? Потому что ошо жардам сурабаса адамга берип коюп, өзгөчө именно муктаждыгы бар, слабый адамдарга көп жардам берип, анан кайра өзү разрушается. Неблагодарный экен депчи. Поэтому жакшылык кылдыңбы, жакшылык кылаардын астында өзүңө суроо бер. Мен жакшылык ушул адамдан кайра күтпөйм. Люди девятки, запомните вот мантраңарды. Жардам берем, бирок ушул адамдан күтпөйм. Люди все неблагодарные. Мага Алладан келет, башка адамдардан келет. И күтпөш керек. Алла башка адамдан берет, башка адам мага жакшылык кайтып келет. Келет ал нерсе, но не надо ожидать. И напрямую ошол адамдан күтпөңүздөр, потому что разрушение болосуңар, хорошо? Эмне үчүн спорт? Потому что эмоция күчтүү да силердечи. И 9 аябай именно ден соолугуна аябай караш керек да. Спорт, 9дарды мен көбүнчө гаиге кармалганда көп 9дарды мен туулган күн сурап калам. Туулган качан деп. Ошо 9дар болуп чыгат, же миссия 9, же болбосо ГКНБ, военныйлар көбүнчө 9дар, медсестралар. Элге кызмат кылып, элдин кызматындабыз, элге служение кылып атабыз деп ошону жакшы көрүшөт да. Вот это у них энергия так работает. Элге кызматтабыз бир мындай адамдар бар да, мисалы үчүн психологияда дагы мага эч нерсе зарплата кереги жок, я хочу служить людям деген адамдарды билесиңерби? Мен служение кылгым келет, мен кызмат кылгым келет деген адамдар. Вот 9дар.
Я хочу служить людям, помогать им, я буду бесплатно куратором, я буду бесплатно помогать вам в продвижении дегендер ушул тогуздар. Түшүндүкпү? Аскердик тармак, медицина тармагы тогуздарда, либо сфера 9, это миссия 5, да, ивент, иш-чара уюштуруу, тогуздар еще жакшы продюсерлер, тогуздар жакшы, тогуздар көбүнчө өздөрүн жакшы мындай өзүн акыркы орунга коюшуп, өзүн көп карашпайт да, тогуздарчы башканын жашоосу менен жашайт. То есть ошон үчүн быть продюсером это же неблагодарная работа. Сахна аркасында турасың, сен бирөөнү жылдыз кыласың, анан ал ха деп кетип калат и все. Сен убактыңды, энергияңды слила да. Ошон үчүн мен тамашалап калам, тогуздар разборго келгендечи, лучше товар сат депчи. Люди неблагодарные, лучше товар сат депчи. Тогуз жакшы сатуучу элге кызмат кылчу жумушта жакшы реализация боло алат. Потому что бул жардам берет и кайра күтөт да. Ты мне, я тебе деген бар да. Бир нерсе кылат и күтө берет баары бир. Эмнени күтөт? Бул акча деле күтпөшү мүмкүн. Благодарность күтөт. Канча жыл мурун кылган жакшылыгын кечке эстетип. Поэтому жакшы сөз, жакшы мамиле күтүшү мүмкүн да. Социалдык кызмат, ивент, иш-чаралар, элге мындай именно ушул тармакта уюштурулчу нерселерде дагы иштесе болот. Түшүнүү болдубу? Так, давайте в чат. Жанат кайдан окудуңуз беле? Ооба, 2022 жылдан бери окуп келе жатам. Андан сырткары бир гана социаль же цифровая психология эмес, кванттык психология, телесный разборлорду да окуп келе жатам. Өтө шашмады, түшүнбөдүм. Менин кызым 27 врач болгусу келет дейт. Да, вот как раз таки ошол тармакта өзүн реализация кылсаңыз болот. И тогуздар ооба шашма болушат, эмоция калтырышат, ширеңкедей болушат. Ширеңке күйүп, деп монтип эмоциясын башкара албай бакырат. Анан ширеңке өчөт, эмоциясын чыгарат, бетке айтат, сүйлөйт. Андан кийин унутат, 1 сааттан кийин анан боору ооруп баштайт. Депчи. Айтпай эле койбой депчи. Эмоция калтырат. Ошон үчүн биз именно ушундай, именно ушул тармактарда жакшы реализация боло алабыз, Тогуздар. Азыр мен эмне кылам? Азыр мен именно трансформационный игропрактик деген кимдер менен, кто хочет со мной дальше работать, трансформационный игропрактик, код души, цифровая психология жагат, окуйм дегендерге дагы маалымат берем. Дальше я включу микрофон и мы сделаем разбор. Хорошо? Отсун айта кеттим, отсунда уже место жок. Ошондуктан бир адамга 500 сом, экинчи шеригин ээрчитип келет дегенги токтоду бизде. И эртеңден баштап 1000 сомдон, да, кирүүгө вход 1000 сом. Потому что биздики зал 40-50 кишиге болчу, бизки 70-90го чейин жылып кетчү деп болуп атат. Мен андай план койгон эмесмин, чынындайчы. Күзүндө 200-300 кишилик тренинг кылайын деп аткам, но не сейчас. Ну, значит, эме да, эми баары жандуу есть жандуу да. 1000 уккуча бир көргөн жакшы деген сөз бар го. Автордук өзүмдүн трансформацион оюнумду алып чыктым. Именно мен менен иштешем, прокачка кылам, коучинговый модельди дагы үйрөнөм, адамдар менен иштешем, мага психология жагат. Неважно, онлайнсыңарбы, Турциядасыңарбы, Германиядасыңарбы, Италиядасыңарбы, именно после полной оплаты у нас есть рассрочка 1 жылга чейин, 6 ай, 3 айга чейин, мы это отправляем вам доставкой. И ошол жакта өзүңүз дагы ойноп, биринчи мен үйрөтөм, ойнойм, экөөбүз ушундай зумдан кечке ойнойбуз, 2-3 саат. Биринчи ойнотом, түшүндүрөм, андан кийин өзү мага ойнотсо болот, башкаларга ойнотуп баштайт. Кээ бир учурларда жолдошуна, сиңдисине да практика кылат. Андан кийин бесплатно ойноткон я не разрешаю своим ученикам. Бекер нерсе бааланбайт. И эмгек бааланыш керек дайыма, ошон үчүн хотя бы башында от сердца, жүрөгүнөн чыккан акча, там и так далее, да, 500 сом, 1000 сом. Менин окуучуларым 2000, 3500ден окутушат. Азыркы окуучум именно Мираида Америкадан келип, азыр беременная, да, психология жагат деп именно ушуну окуп, азыр мына кошумча киреши катары ойнотуп атат. Экинчи эжекебиз 42 жашта, военный прокуратурада иштейт, гос жумуштан тажадым, кетем, психология тармагында кетем деп. Именно аларга дагы эң жаккан нерсе инстаграмдын баарын полный упаковка кылып, биз сонун кылып жасап берип,
Өзүм дагы жолугуп, студиядан рилстерди тартып, полностью ушунун баарын упаковка кылып даярдап бердик. Биз эле даярдап бергенден сырткары, ушуну алып инстаграмды иштетип сатуу техникаларын, ушунун баардыгы все входит это в стоимость. Бир жарым ай өзүм окутуп, онлайн же болбосо оффлайн жума сайын зумдардан жолугуп окутуп үйрөтөм. И плюс 2 жыл сопровождение бар. 2 жыл сопровождениеден сырткары дагы эме кылабыз. Командамда каласыңар. Мен айткандай эле күзүндө мен 200 кишиге, 150-200 кишини топтоп трансформационный оюн ойноткум келип атат. Но мен жалгыз 200 кишиге ойното албайм. Бул оюнду максимум 5-6 адам групповой ойной алат. Макул 10 адам дейинчи. Но ошол 5-6 айымдарды чогултуп входко 2000ден кылып баарын ойнотконго, бир күн кечке ойнотконго, кофе брейк менен, залдын арендасы менен, мисалы үчүн мага команда окуучуларым керек. Ошон үчүн мен именно трансформационный игра практиктерди чыгаруу мага давно идея келген. И ошол нерсенин үстүндө 6 ай иштеп, биз разработка кылып чыгардык. Түшүндүк, Трансформационный игра практик бизде 1,5 ай болот. Мен өзүм лично окутам, өзүм үйрөтөм. Бүт ушул набордун баардыгы ичине кирет, и плюс кесип дагы үйрөнүп, сертификат алат. Игра практик деген. Трансформационный игра практик кесибине ээ болот. Китепти дагы алат. Бул китепти, 2 китепти тең алат, сертификат алат. Менин командамда калат. 1,5 айдын ичинде сразу алар замат биринчи жума, экинчи жумада эле дароо уже ойнотуп, кирешелерди таап башташ керек. Бир оюнду 2000ден 20 адамга ойнотсо 40 000. Бир оюнду 5000ден 20 адамга ойнотсо 100 000. Зато бул нерсе ал менен өмүр бою калат. Канча жылга колдонот, өзү өмүр бою калып, каалаганда аяштарын чогултуп 1000 сомдон ойнотобу, сиңдилерин, эжелерин. Акча ала албаса, анда жүрөгүңөн чыккан акча, башында мисалы үчүн айтам кээ бирөөнө, жүрөгүңөн чыккан, если акча мынча деп айта албаса, анда жүрөгүнөн чыккан за donation деп коет, за donation. За donation ойнотуп башташат. Но деньги нужно брать, потому что клиент дагы результатты жакшы алат. И өзү да көңүлдөнүп жакшы иштейт. Бүт суроолоруна жооп берет, аракеттенет. Момундай суроо берди, эмне деп жооп берейин деп группага жазышы мүмкүн мага. И я буду поддерживать своих учеников. Менин окуучуларым канчалык акча көп таап, ийгилик жараткан сайын мага да жакшы, аларга да жакшы. Но менин максатым бул жакта акча эмес, эң биринчиси трансформация. Өздөрү как мага насаатчылыкка келип, өздөрү да трансформация болот элдер менен иштеп. Ар бир адам менен иштегенде мен да трансформация болом. Потому что бүгүн өзүм ойнотуп атып, өзүмө сразу мага инсайттар келди, сразу блокнотума жазып алдым. Көчө да мага аябай инсайт келген, потому что көчө 2 баласы тең, именно башы кысылып калыптыр төрөлүп атканда. Задержка речи, задержка развития. И мен улуу кызым менен ушундай нерсени өткөм, задержка речи. И өзүмдү өнүктүрүп, өзүмдүн коркууларыма кирип, инстаграмга чыгып, прямой эфирлерге чыгып, балам үчүн кылам мен деп баштаганда, мен коркууларымды жеңип мен барганда, кызым да сүйлөп баштаганда, и это мне помогло. Это мне помогло. И ошол нерселеримди чыгарышым керек экен деп мен да пландаштырып алдым, потому что менде айымдар дагы көп болуш керек. Турмушка кеч чыккан, 2 жолу выкидыш болгон. Это я про себя. Төрө албай жүргөн же болбосо балдарда задержка речи болгон. Балдардын бала менен эненин связи өтө күчтүү. Энеден көп нерсе зависить этет да. Аял киши өзүн өнүктүрүп, улам сайын психологияга өзүн өнүктүрүп, өзү менен иштеген сайын баласында да результат болуп баштайт. Это я сама стала примером. Потому что башында логопедтерге алып барганга 400 сом акчам жок болчу. И мен ыйлачумун да. Вот. Но именно ошол нерселер бизди күчтүү кылат экен. Именно ради детей. Да, как раз таки мен 4 кызым келгенде жашоомо чоң максат алып келди, потому что 4 максат, чоң максат. Весь набор кирет, бонусом эмне кирет? Бонусом биз жолугуп туруп фотосессия кылсак болот. Онлайн окугандарга биз полный нейрофотосессия кылып туруп инстаграм жасайбыз. Инстаграмын упаковка кылабыз. 25 000 сомдук упаковка.
нейрофотосессия, нейровидеолор жасап, 20-25 пост публикация каруселдер жасап берем. Анын баарын мен ражаю, но команда кылат колу менен. Сатуу боюнча курс бар, ошону доступка алышат. Инстаграм алып баруу боюнча дагы техникаларды үйрөнүшөт. И цифровая психологиянын курсу белекке берем. Өздөрү үчүн окуп алышсын деп. Өздөрү үчүн окуп алышсын деп. Бирөөлөрдү разбор кылыш үчүн эмес. Там я сертификат не выдаю. Я не хочу карму себе нарабатывать, да. Өзүнүн жашоосун хотя бы үй бүлөсүндө мамилесин жакшыртып, өзүн жакшы өнүктүрүш үчүн. Потому что менин окуучуларым проработанный коучинговый модельди үйрөнүп билип, ошону жакшы билсе, и мне хорошо. И стать причиной успеха — это моя миссия. Быть причиной успеха — менин миссиям. Адам ийгиликке жетип, жакшы нерсе кыла алса, жылдыз кылгым келет. Жылдыз болсо, анда мага да жакшы да. Я люблю. Ну, у меня энергия так работает. Адам, у меня еще вот такая энергия, знаете, смотрите, адам мага жакса, аны жакшы көрсөм, прям мен просто продюсерлик кылып да иштейм да. И поэтому ийгиликке жеткизе аласың да, если чындап каалоо болсо. Оффлайн тариф негизи 200 000 турат. Күздөн баштап, я думаю, что мы поднимем цены, 250, и бияк 150 болот. Но мы усилим еще программу. Потому что биз русскоязычный международный рынокко чыгалы деген оюбуз бар. И бул тарапта оффлайнда мен менен почти жума сайын жандуу жолугушуп, 3-4 саатка чейин жандуу ойношуп, мен менен да ойноп, өзүнүн кардарын алып келип алып, менин көз алдымда прям үйрөнөт. И бул оюнду минимум 2000, 3000, 5000ден сатса дагы жакшы кирешелерге, кошумча кирешелерге чыгат. Бул акчаларды как минимум 2 ай, 3 ай спокойно иштесе актайт. А если блок алып барган действующий психолог же болбосо блок алып барган айым бар болсо, анда 1 айга жетпей эле актай алат. Вот. Онлайн тариф 100 000 турат, вместо 120. Но вот эта упаковка, бул курстун баары белек. И плюс мен менен онлайн полностью зумдан сабактарга доступ алып окуйсуздар. Дальше, для тех, кто говорит там, мен трансформационный игропрактик болбойм, мен только курс окугум келет өзүм үчүн дегендерге, өзүм үчүн, для себя, улучшить отношения и так далее дегендерге, это код души 1 айлык курс. 1 айлык курс телеграмда мына биякта бүт жаздырылган. Код души. Бизде 4-5-6 поток болот экен бул. И бияка мен профессионалдуу мына сабактардын баардыгын жаздырып койгом. Астында бүт полностью бүт мына полностью сабактарды жаздырып койгом, астына конспекттер менен. Бул жакта ар бир миссияны омнөттөн сүйлөп, астына дагы конспект берип, текстте сүйлөп, плюс матрица сабагын көргөндө эле уже это полдела да. Матрица дегенде акчаны кантип наработка кылам? Менде 4 жок, аны кантип наработка кылам? Акча. Там менде 8 жок, аны кантип наработка кылам? Полностью ушул жакта сабактарда бергем. И матрица сабагында дагы по наработке чийип көрүп бүт үйрөнүшөт. И мен менен зумдан разборлор болот 2 сааттан. Анда уже микрофон у всех включен. Ар бирөө суроо берет. Менден сырткары куратор менен дагы созвон болот жума сайын. И плюс мырзаларды алып келем. Что такое мырзаларды алып келем? Психолог мырза, коучтарды алып келем. Себеби дегенде, ушул эле нерсени эркек сүйлөсө силерге башкача кирет. Эркектер аялдардан моуну каалайт, мындай деп айтып бергенде силерге дагы башкача болот. Мужская энергия дебейинби? Мен чөйрөм баардыгы психологдор болгондуктан, албетте, мы друг другу комьюнити, поэтому когда у меня очень много учеников, жума сайын спикер алып келем. Окуучулардын энергиясына карайм. Мисалы үчүн, мен жөнөкөй эле пендемин да, мисалы үчүн. Анан бул жакта мисалы үчүн бирөө жазып атпайбы? Эмне үчүн сен 3-4 жаман көрөсүң деп, монтипчи. 3-4 наоборот я люблю. 1 и 3 лучшие друзья. Вы знаете об этом? Мой партнер тройка. Мисалы үчүн, мындай да, окуучу кечке эле нааразы боло берсе,
эмнени обещать эттим, ошону берем деп айтабыз да. Эми Кудай деле ошондой да, элестеткиле Аллах. Сен канчалык шүгүр кылып, канчалык ыраазы болгон сайын Кудайым сага бергин келет, бергиси келет да. Мисалы үчүн мен ошол эле обучениядабы, курстабы мага канча окуучулар менен иштешип келем, 6 жылдан бери. Ошол окуучу адамдар келип ыраазы болгон сайын берериме ашым таппай эмне кылсам, ой мындай мастер класс уюштуруп ийбеликпи 500 сомдон окуучуларыма, мындай кылып ийбеликпи, окуучума дагы жолугуп тиги Бишкектин үстүнө Ала Арчага алып барып домикке ретрит кылып келе калбаймынбы, муну кыла калбаймынбы деп. Понимаете? Это так работает. А чем больше человек все время, почему для четверкаларды айтып атышат? Радоваться, радоваться, радоваться деп. Жылмайып эле турчу, пожалуйста, күлүп эле турчу. Мүрчүйбөчү, күлүп турчу, разы болчу деп атат. Мен сага баарын берем деп атат. У него мантра радоваться, радоваться, радоваться. Позитивное мышление, да? Я тебе все дам деп атат. Поэтому, видите, э, благодарность это очень высокие вибрации. Аябай очень сложно. Биз жөн эле ыраазымын деп коюшубуз мүмкүн, но именно ыраазычылык абалда мен эмес вообще эле жашооңорго сонун нерселер келет да. Было бы очень круто бүгүнкү заданияда давайте напишем. Бүгүнкү тапшырма сиздергечи, 3-күн тапшырмасы кодовый сөзү. Азыр разборго киребиз. Бүгүнкү тапшырма силерге ыраазычылык жазсаңыздар болот. Ата энеңерге, жолдошуңарга ыраазычылык жазып WhatsApp'тан жөнөткүлө. Скрин скиньте, пожалуйста. Посмотрите на его реакцию. Анан дагы бир айымдар бар, мен ага ыраазычылык жаздым, эчтеке реакция кылбай атат. А что ты хотела? Тебе 45. Ты все время была недовольная, а потом еще раз просто написала, ждешь от него что, бриллианты? Поэтому пишем благодарность. Есть очень много женщин, которые родить не могут. 42-43 жашта. Они покупают сперму. И эко 500 миң, 600 миңге чейин көп айымдар азыр түрө албай жүрүшөт. Потому что убагында карьера, акчаны выбирать эткендер бар. Очень много. Чөйрөңөрдө может бар. Азыр дагы аябай көп. Потому что именно экология, стресс, телефон, көп нерсе. А матка менен нервный система бизде связаны. Аялдын акчасы маткада. Понимаете? Ну, это долго буду объяснять, конечно, да. Анан караңыздар. Давайте тапшырма кылалы, Мага жазбай эле койгула, өзүңөргө жазгыла. Мисалдарды келтирип коем чаткачы, сөзсүз түрдө. Анан ата энеңерге жазсаңар болот. Кто хочет деньги, папе пишите. Кто хочет отношений, кто хочет принять себя, акчанын берекесин, маме пишите. Вообще круто, когда обоим родителям, да, пишем. Потому что путь к Богу через родителей, ата эненин ыраазычылыгы аркылуу, ата энең ыраазы болуп, батасын берип, күйөөң да сени колдоп турса, ыраазы болуп, нам легче достигать всего. Биринчи үйдөгү мамилени баардыгын кылып коюп, анан бизнес менен алек болсоң, ошондо анан шар кетесиң деген да сөз бар. Потому что үйдөгү мамиле, энергия, критика, үйдөгү тынчсыздануу сенин энергияңды жейт. И давайте, да, жолдошуңарга жазгыла. Благодаря ему вы стали женщиной, мамой, да, 2 детей, 3 детей. Бог вам дал уже здорового ребенка. Поэтому благодарность давайте напишем, хорошо? Благодарность напишем. Тетрадька жазсаңар болот, кааласаңар, мисал калтыры текст түрүндө да жазсаңыздар болот. Пожалуйста, жүрөгүңөрдөн жазгыла, а не через чат GPT. Ичиңерден чыгарсаңар өзүңөргө жакшы болот. Вот. Дальше. Мен көчө сыр сөздү айткам, көчө сыр сөздү айткам. Биринчи күндүн сыр сөзүн айткам. И бүгүнкү сөздүн сыр сөзү ыраазымын болсун, Я благодарна. Я благодарна вам за то, что вы пришли, что вы учитесь. Я благодарна, что вы меня слушаете. Я очень благодарна вам, что вы со мной. Я благодарна, что вы слушаете это все, да. Мен абдан ыраазымын. Да, үчүнчү сөз ыраазычылык или ыраазымын. Ыраазымын деген жакшы угулат экен, Өзүм үчүн цифровая психологияны для себя окуйм дегендерге онлайн, офлайн тариф бар. Офлайн тарифте 2 жандуу жолугушуу 15 000 сомдук трансформационный оюн белек. 2 жолу ойнойбуз групповой.
Бишкектен ооба бир жума өткөндөн кийин жолугушууга чакырам. Буларда да рассрочка бар. 3 ай, 6 ай М плюс менен, кэш тую менен, зеро менен 3, 6, 12 айга чейин рассрочка бар. Процентты вы сами оплачиваете. Менеджерлер менен дагы байланышсаңыздар, они вам помогут, подскажут. Хорошо? Дальше. Мындай акысыз марафон акыркы жолу мен январда кылгам, психология боюнча. Потому что менде экинчи да Инстаграм блогум бар. Параллельно по очереди кылып, плюс еще проекттер менен иштегенде ай сайын запускаться не получается. И поэтому именно периодичность проекттерди чыгарганда периодичность деген нерсе бар бизде. Вот, өзүм үчүн онлайн окуйм деген полностью онлайн обучение, сабактарга доступ жума сайын. Онлайн, офлайн экөө бирдей эле окуйт. Болгону офлайн 2 жандуу жолугушууга келет. Трансформационный оюн менен жандуу 3-4 саат отурушат. И экинчисинде дагы 3-4 саат жандуу отуруп, суроолорун берип, ойноп, трансформация болушат. Различие в этом. И жандуудагылардын баардыгы китеп алышат. Пока китептерим бар, но уже я думаю, что акыркы экземплярлар калды. Ушу менен бул китептерди мен чыгарбайм деген ойдомун. Вот. Так. Кандай суроолор бар? Ооба, мен күнөөгө ыраазычылык жазам, айтам дейт. Xiaomi дейт. Азаматсыз, мен трансформатик болгум келет дейт. Трансформация болгум келет да. Сыр сөздү айтып койчу, телефон өчүп жатат дейт. Сыр сөз мына. Жаздым. Мени күнүгө ыраазычылык чатты окуп баштадым. Мен чатты көрбөй элемин. Сыр сөздү айтып койчу, айттым. Данный садимся, аябай кызыгып жатам. Игропрактик боюнча бір сотсун чүйүндай офлайн жолугушууга барам. Бир жетим. Да, вот настоящий трансформатор Маира. Конфликт сознания у вас. Миссия 7, сфера 4. Трансформация. Трансформационный игропрактик болгум келет дейт. Да. Жакшы ниет кылып койгула. О, Кудайым, ага акча берчи дегенде тиги ким эле, может, муж вам подарит. Сиз аябай ыраазычылык жазып ийсеңиз, ал сизге подарок кылып койсо. Ата энебиз подарить этет бизде көп учурда. Жакшы ниет кылганда, мисалы үчүн, бизде 65 жаштагы бир айым бар болчу. Кыздар Америкадан акча салып турат да, мам, карып кетпе, оку, өнүктүр, ошондой жакшы чөйрөлөргө бар, кошул деп дайыма колдоп турат кыздарчы. Ошол айым, ошол апа 65 жашта. 65 чыгып психологияны окуп баштады. Ага чейин мага СММ бир нерселерди окуган келгенде, бул ушу 4-5 жыл мурун. Майрам эже, может, көргөнсүңөр Инстаграмдан, мен стористерден да чыгаргам да. Мен менен Дубайга барган айымдар бирөөсү 63, бирөөсү 68-те. Ошол видеолор команда силерде барбы? Жөнөтүп койгулачы чаттарга. Мен 35-ке чыктым, мен 40-ка чыктым, карыдым дегендерге. Мен 30 жашымда ыраазычылык эмне экенин билдим. 30 жашымда. Мен азыр 35-темин, 36-га чыгам. Боже мой, я сама неблагодарная. Да, деп. Рахмат сизге, Аллахым ыраазы болсун, ыраазымын, буюрса окуйм дейт. Так, давайте я включу микрофон. Мен 42 жаштамын дейт. 40 жизнь только начинается. Көптөгөн кыргызымдын айымдары өзгөчө балдарым чоңойсун, күйөөмдүн жумушу үй салып бүтөлү, анан балдарым чоңойсун, балдарым кичинекей, анан кайын журт менен жашайм, анан карьерасын куруп атат деп кечке ошол күтүп отургуча өзүн акыркы орунга коюпчу, көзүн ачып жумгуча уже 40-50гө чыккан болот да. Поэтому не делайте так, не бросайте себя, не ставьте на последнее место. Хотела снять ролик, башында күйөөсү көйнөк алып ал десе, жок, тим эле кой, үй салалы, үй бүтүрөлү, балдарды карайлы деп, анан бир 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, анан 15 жыл өткөндө көйнөк акча берчи десе, ал күйөөң уже акча бербейт. Түшүндүкпү? Вот, экинчи күндүн тапшырмасын кимдер аткарды, барбы, айымдар? Курс боюнча кимде кандай суроолор бар? Чатка берсеңер болот, микрофон включать этсеңиздер болот. Келиңиздер. Саламатсыздарбы группа? Саламатсызбы Кундуз айым? Кутмандуу кечиңиздер менен.
Аллах чекчи шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Ушу сиздей күчтүү психологго мен ушул телефон аркылуу эле жолугуп калдым. Бул дагы Алланын буйругу. Ыраазычылык билдирем сизге. Ушу цифровой психология деген бул абдан чоң илим экенин ушу 3 күндөн бери угуп отуруп, ушунчалык таң калып атам. Бизди Кудай Таалам ушу бир числодо жараткан, то есть жарык дүйнөгө алып келген, и ошо менен биздин бүткүл дүйнөбүз, артыбыздагы жашообуз, кулук мүнөзүбүздүн баары ошого байланган экенине мен ушунчалык таң калып атам да. Видеоңузду А күйзүп койсоңуз астында видеону. видеону күйгүзүп коеюнбу? Сизди көрүп турабыз. Каяктан чыгып атасыз? Канча Анан жаш? мен нарындан чыгып атам. 53 жаштамын. Мгм. Буюрса, так, ошол жашыбыз ошо 53 жашка чыкса деле биз чын эле карыгыбыз келбейт. Ушу мен Жеп атышты. кандай болсо Салдырып дагы келиңичи кайсы бир мүмкүнчүлүк таап, акча таап, ушул психологияны окууга мен аябай ниет кылып отурам. Менде ушу көп мындай кыжалатчылыктар жүрөгүмдө аябай ушундай орун алган экен. Ден соолукка байланыштуу, балдардын чоңоюшу, жумуш үстүндө дегендей. Анан эми ушул өзүбүздү карап, өзүбүз үчүн жашай турган учурубуз келиптир көрсө. Ушул экини окуйлу деген чоң ниетте болуп турам. Так, анан сизге бир эки суроом бар эле ушул. Так, бул жерде миссия деген өзүнчө кетип атпайбы, Кундуз айым? Миссия меники 5 экен дагы, чаесим болсо 8 экен да. Анан миссия эмнени түшүндүрүп атат, чаесим эмнени түшүндүрүп атат? Ушул жөнүндө бир кыскача дагы бир айтып кете аласызбы? Эми Мен жаңы эле эме алып атпайбызбы биз? көчө айткам, вроде бы көчө айткам сизге. Сиз көчө чыктыңыз беле? Ооба, мен кечээ дагы чыккам. Мен баардык жумушумду таштап, убакыт саатты күтүп чыгып атам да ошо. Караңыз, Угуп. туулган күнүңүз качан? 17-си. Аха. Чаесим 8 болуп атат ошондо. Толук туулган күнүңүздү деле айтыңыз сиз. 17-си 06-1971. Кыскача болсо да ошо разбор алгым келип атат да ушунчалык. Смотрите, миссия эмнени түшүндүрөт? Сиз давно 33-төн ашыптырсыз, 52 экенсиз. Мгм. Сиз Мгм. менин Инстаграм баракчамда, если бесплатно бекер каалайм десеңиз, анда Инстаграм баракчамда бүт 8 жөнүндө 10 рилс жазгам. 10 карусель чыгаргам. Сегиздердин. Кудей жагына чейин өтүп, 8 бирлер, 2 3 4 5 деп толтура маалыматты уже бергем рилстен. Миссиялар жөнүндө каруселдер бар, миссиялар жөнүндө уже айткам толтура рилстер бар да. Бирок биз жалкообуз карагыбыз келбейт. Сиз карап өзүңүз жөнүндө дагы угуп көрсөңүз болот. Биринчиси. Мгм. Дальше. Акча, мамиле, предназначение ушул 3 күндүк марафонду кайталап кайра көрсөңүз болот. 10 мүнөттүк акча, мамиле, предназначение сабактары бар. Ошону көрсөңүз болот, бекер нерселер. Вот. Дальше. Бул акысыз нерселер. Акылуу нерселер это курс, 15 миңден Мгм. 180-200 миңдик курстарга чейин окусаңыз болот. Өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз, эмеңизге жараша Мгм. болот. Дальше. 33-төн кийин Мгм. биз уже миссияга киребиз. Миссияга киргенден кийин 70% уже миссияңыз иштейт. Башыңыз каалаганыңыз бир нерсени каалайсыз, как восьмерка, Мгм. действияңыздын баардыгы уже 5дей болуп баштайт. Вот. Ошон үчүн миссияңызды сиз жакшылап отслеживать этип баштайсыз. Түшүндүкпү? Ага. Вы Мгм. страдаете из-за того, что у вас нету денег, да? Сейчас еще начали страдать Э, из-за того, что у вас отношения ломаются, у вас отношениядан. Кеп сиздин курбуңузда же күйөөңүздө эмес, кептин баары өзүңүздө. Түшүнгүңүз келбейт экен, эмоционально экенсиз. Чорт мүнөз, корт мүнөз деп коебу, ушундай такая. Мен айттым, ошону аткарыш керек деген. Контролируйте, командуйте, еще и так далее. 52 жашка чейин талай эле Кудай эми кризистерди жөнөтүп сындырса керек сиздичи. Ошого туруштук алып келатасыз да азыркыга чейинчи. Но
Эме кылыңыз, молодец, изилдеп өзүңүз менен иштеп азыр келип атканыңыз дагы бул да жакшы. Э, хорошая данность. Болгону знания жетпейт экен, билим жетпейт экен, мамиледен жабыркайт экенсиз, акчаңызды чогулта албайт экенсиз, чачат экенсиз, акчаңыздын берекеси жок экен. Отношения с мамой, наверное, у вас там что-то есть, если вы уже с мужем разводились. Вот, поэтому өзүңүз менен аябай конкретно иштеңиз, трансформация кылыңыз. Ички кыжаалатчылык, жан дүйнөңүздө тынчтык жок. Личный год 6. Любви вам не хватает, хочется комфорта, денег. Эмдиги жылы жан дүйнөңүз эле кыйналып баштаганда окууга келет болушуңуз керек. Жак, Рахмат ага сизге. чейин эле аракет кылам, рахмат. Мен ошондо апама нааразычылыгым барбы? Нааразычылыгыңыз бар деп айткан жокмун. Именно смотрите, вот смотрите, караңыз, именно у вас же отношения хромают постоянно, понимаете? Мамиледен жабыркайсыз. Сиз көчө айтып атпайсызбы? Курбуларым менен сүйлөшпөй калдым, курбуларым менен таарынып калдым, алар мага таарынып атат деп. Конечно, таарынат сизге. Сиз өзүңүздү святая ойлоп жүрөсүзбү? Түшүнбөгөн неме экен деп алар не хотят с вами общаться? Түшүнгүсү келбейт экен деп. А вы хотите с ними общаться, катташкыңыз келет. Катышты жакшы көрөсүз да. Через людей Ооба. акча дейсиз. Адамдар менен сүйлөшүп, коммуникация кылып, адамдар аркылуу акча алгыңыз келет. Хорошо? Рахмат сизге. Ждем вас. Так, Все, давайте, ичине кимде кандай суроо бар? ага, рахмат, рахмат. Так, что-то прям энергия так сработала. Ага. Кандай суроолор бар? Келиңиздер, суроо бериңиздер. Мени Zoom'дан чыгып кеттим кайра. Ага, видео включаем, микрофон включаем, мага суроо беребиз. Курс боюнча сурообу, кандай дагы бир суроолоруңуздар бар болсо, уялбаңыздар, бериңиздер. Смелость, смелость. Билем, кээ бирөөңөр уяласыңар бергенден суроо, чатка жаза албайсыңар. Эл эмне дейт, тупой көрүнүп калсамчы деп, страх. Мына ушул жерден башталат личный бренд и проявленность. Кээ бирөө микрофон видеосун күйгүзбөйт. Ага, включайте микрофон, давайте, ага. Давайте, да. Мен берсем болот. Да, угуп атам, давайте. Мен эми ожидание болот, жаңы күтө бересиңер деп атасыңар го, ошондон кантип арылса болот. Ошону кантип өзүбүздү прорабатывать этип иштейбиз. Практика жасайсыз, билим аласыз, окуйсуз. Туугаңыз качан? 21.06.86. Кимден күтүп атасыз? 21.06.86. Жок, жанагы бирөөдө кылып алып, жакшылык кылып алып, анан ожидать этип, страдать эте бересиңер дейсиз го. Мен көбүнчө күйөөмө ошондой претензия кое берет экенмин да, сиздин немеңиз боюнчачы. Үйдө отурасызбы, иштейсизби? Үйдө элем. А, Үйдөн жумуш кылам да. Эмне жумуш кыласыз? 86? Менеджерим. Ооба, 86. Ага. У вас нет реализации, поэтому вы от него в детской позиции. Акча табышыңыз мүмкүн, но майда акча. Чоң акчага чыкпай элесиз да. Майда акчалар табасыз. И детская позиция. Менеджериңизге айтсаңыз, детская позиция сабагын берчи депчи, ошону көрсөңүз, 3-6 конфликт сознания турбай, вам любви не хватает, да, вы хотите. Күйөөңүздөн эмнеге ожидать этип атасыз? Атаңыз барбы? Атаңыз бар беле? Ооба, бар дагы деле. Классно. Атаңыз сүйүүсүн берип, мээрин берди беле? Канча бир туугансыңар? 5 бир табабыз, бирок мындай прямой Муздак, берген эмес да. Да, муздак беле. папа. Да, папа холодный. Эркелетчү беле? Эркелетчү, но мондай кызым деп эркелетчү эмес да, мындай.
Моральный десем болот, моральный поддерживать этип, моральный неме кылчу мындай прямой. Кучактап, эмне үчүн мен кыздарымды атасына түртөм көбүнчө. Кучактап, карап, эркелетип, тактильность, любовь, тактильность керек балдарга да. Атаңыз болуп, бирок мындай мээрим көп төгө албай, кучакташып, же мындай эркелеп, эч нерсе болбосо, ошо атаңыздан алгыңыз келген сүйүүнү, мээримдерди күйөөңүздөн күтүшүңүз мүмкүн. Сиз еще шестерка турбайсызбы, миссия 6. Постоянно вам хочется любви, комфорта, кайфовать хотите, наслаждаться, энергия жок болгондо ожидаете от него, да? Она манипулируете, да? Манипулируете, хотя не хотите с ним ругаться, вы это понимаете, да? И он вам это не может дать, потому что, может быть, у него нету этого. Как это понять? Мисал үчүн, вот у меня ученица, ну как ученица, ей же сколько, за 40, да? Он эки бир тууган, канчанчы, жетинчиби, сегизинчи, анан апасынан сүйүү мээрим көргөн жок. Кантип көрөт? Бычылдап 1,5 жаш, 2 жаштан төрөлүштү. Албакуш апасы деле өзү мээрим сүйүү көргөн эмес. Кайсыны берет? Потом она это будет ждать от мужа. А, От мужа будет ждать, эркелеп, таарынып, сен мени кучактабайсың, сен мени... Вы, может быть, ушинтип айтышыңыз дагы мүмкүн, да, мени кучактабайсың, мага сүйүп, ну, вы от него ждете любовь. Обижаетесь, может быть, и так далее. Потом начинается манипуляция у вас. Вот, поэтому вам нужна своя реализация. Сиз өзүңүздү реализация кылганда, вы перестанете это все от него ждать. Чего вам не хватает? Вы должны написать, мисал үчүн, гүл алып келгенин каалайм, мага золото подарить эткенин каалайм, Cartier, может быть, путешествие вы хотите, да, комфорта там. Ал жагын кылат да, вот именно мындай подарка жагын кылат да, биз мындай үйдөн мамилебиз жабыркай айтканда, ал более баласак, чем эмеге караганда, анын Мгм. көзүндай как муж и жена отношения неме эмес да. М. Вы любви хотите постоянно, вы от него, наверное, хотите классных отношений. Потому что вот эти шестерки у вас классно работают. Еще миссия 6. Любви хочется постоянно, да. У вас это так работает. А его данность тоже надо посмотреть. Ал Вот, бир энергия, экен. дисциплина жок. Бир болсо, мен өзүм бирмин. Мен мисалы үчүн кучактап, күйөөмдү эркелетип, менде андай нерсе жок. Бир эркек болсо, мисалы үчүн мен кучактап, аялымды мисалы үчүн бир нерселерди кылбайт болчумун эч качан. Бири кантип сүйөт? Бир ме үй деп үй бериши мүмкүн. Ме акча, ме белек, ме подарка, ме ушу машинаны деле ала бер. Бир ушинтип сүйөт. Бир антип кучакташып, мягкий болуп, сиздей болуп, кел экөөбүз кучакташып жаталы. Этого Я нету. У единичек такого нету. Но бир сүйгөндө конкретно ошо үйдү деле таштап кетиши мүмкүн. Ме ушул сенде калсын. Ме бул машинаны, ме бул акча, подарка и так далее, да. Поэтому вы хотите через мени түшүнгөнүңдү каалайм, мени түшүн, ук, вот это все, да, сюсюкаться, да, там жаным, торпогум, траля-ля, ля-ля-ля, а он это не может. Миссиясын билбейт экен, но бир катары, если ал бир болсо, каждый число сознания и миссия любит по-своему. Понимаете, они любят по-своему. Поэтому вы и страдаете. Ожидаете, поэтому страдаете, поэтому у вас и нет денег. Может быть, есть, но кичине эле акча, да? Потому что вы в детской позиции. Как маленькая девочка сидите, ждете любви или актапчы. Нету реализации. Сиз өзүңүз реализация болуп, мисалы үчүн миссияңыз алты экен, психологияга кызыгат экенсиз. Өзүңүз билбейм, я не знаю, вот отучились на там этот, да, игра практики, инстаграмыңызды жалтыратып, блогко алып барып, ошол убактыңызды, энергияңызды өзүңүзгө арнап, блогуңузду качать этип, бир статусту жакшы көрөт. Менин аялым блогер, менин аялым бул деп айтканды, статусту каалайт. Өзүңүзгө фокус коюп, өзүңүз менен иштеп баштасаңыз, вы еще үйдөн чыкпай иштегиңиз келет экен да, вот как раз таки ошол продукт. Өзүңүз менен иштеп, өзүңүздү реализация кылсаңыз, ошентип адамдар менен иштеп, тройка, да, это кто? Наставник,
Ушинтип мындайча айтканда акыл үйрөтүп адамдарга, акыл үйрөтүш үчүн эл да тупой эмес. Билим болуш керек. Билим болуш керек биякта. Өзүңүздү өнүктүрүп, билим алып, реализация болсоңуз, вам было бы не до него. Вы бы не обижались и не ждали бы. Ошон үчүн реализация болуш керек аял. Даже үйдө отурганда дагы реализация болуш керек. Тем более в вашем случае. Депрессияга кирип кетесиз да, страдать начинаете. И излишний комфортко кирип кетесиз. Вот. Это вам моя рекомендация. Мгм. Кандай суроолор бар? Ошол убактанда өткөнбүз да. Мен наоборот көп акча таап кеткем. Анан ага көңүл бөлбөй, анын убакта да конфликт болгонбуз. Анан мен последний баламды төрөгөндөн кийин уже болду, баарын таштап үйгө балдарга көңүл бөлөйүн. Анда да претензия коюп баштагам да, сен балдарды карабайсың, балдарды мээрим бербейсиң, сүйбөйсүң депчи. Мгм. Ладно, балдар менен үйдө отуруп калып, оштейинче үйдө отуруп калдым да, анан уже У вас реализация творческая психология. Миссия 6 — это хорошие психологи, отдел кадров, хорошие продажники. Давайте, кимде кандай суроо бар? рахмат. Да, можно? Да, Жазгуль поднимает. Ага. Суроо берсем болобу? Да, вот так. Менин атым Алтынай. Двойкамын да. Анан сурайын деп аткам, мен, например, бизнес баштасам болобу? Бизнес кылып. Суроо бергениңизди да карасаңар, мен двойкамын, мен бизнес баштасам болобу? Давайте вы попробуете сформулировать свой вопрос конкретно, четко, да, а потом мы к вам вернемся. Ага, давайте, Жазгуль. Смотрите, Жазгуль, не надо ждать вот так руку поднимать. Включайте микрофон и начинайте задавать вопрос. Мгм. Так, кимде кандай суроо бар дагы? Микрофон көгүзүп суроолоруңарды берсеңер болот. Давайте. Саламатсызбы, Мгм. Кундуз айым. Можно ма фонарик? Мгм. Караңгы жерде иште отуруп алып аткам да. Мен сизди уже 2-3 жылдан бери билем. Узаткан Жусупованын сабактарына катышкам. Мгм. Жакында эле Чолпон Серкебаевадан тоже разбор алдым. Мгм. Мен тууган жылым 24-август 83. Мне 2 жолу развод болдум. Мгм. 2 Мгм. жолу экинчи жолуш менен ажыраштым. Ушу акча жагынан ушу карыз карыз боом көп. Канча эми гос жумушта иштейм. Кандай аз эле айлык аласың, но баягы шестерка деп айтып атасыз го, көп мындай Кудайдан келе берет, мындай ырыста келе берет деп. Ошондой эле, бирок кандай келет ошол бойдон жок да. Ошо кичинекей кезимде да папам, мамам экөө ажырашкан. Ошо ненависть папамга аябай бар болчу да. Ревность, ошо башка бир аял менен сүйлөшчү, аны мен билчүмүн, көрчүмүн, жолдон көргөндө эле аябай прям. Анан ошон үчүн эки күйөөм тең мага ревнивый да, түшүнбөйт. Мындай түшүнбөйт эмес, а вот жөндөн жөн эле бир претензияларды кыла берет, ревность. Жок сценарийлерди коюп эле. Туугаңыз качан? 24-август 83. Сизге көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Смотрите, вам нужно на разбор ко мне. У вас очень много каких-то вот, знаете, вот таких сценариев. Смотрите, өзүңүз шестерка экениңизди түшүнгөнүңүз менен өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп берип койдуңуз да. Вы хотите деньги, но ненависть к отцу у вас есть, понимаете? Непринятие себя, деньги. Ну, вы же прекрасно знаете, что отношения с папой — это масштаб, это деньги, это проявленность и так далее, да? Поэтому сиз өзүңүздүн сурооңузга кайра эле өзүңүз жооп берип, полностью ошо жоопторуңузда дагы ответтер уже эле жатат да. И я вам просто подсвечиваю, да, ушул нерсеничи. Да, вы хотите деньги, вы любите деньги и так далее. И, соответственно, мамаңыз, да, мамам экөө ажырашып кеткен. Вы обвиняли маму в том, что папа ушел? Нет, не обвиняла, просто у меня
мама бир характери жакчы эмес, өзүнө тура албайт, өзүн защита кыла албайт деп кээ бирөө сүйлөп аткан жерлери, моменттери жактырбай кетти. Ичимен Раздражает. прям Раздражает, да, монтип на вас? раздражал, монтип жооп бербейт, анан монтпейт, анан өзүн защита кылбайт деп. Мамаңыз барбы азыр? Атаңыз да барбы? Жок, мамам бар, атам жок. Ага. Караңыз, 6-8 экенсиз, миссия 8. У вас башыңыздагы, кыймылыңыздагы, турганыңыз, басканыңыздагы акча экен. Неудовлетворенность есть, но вы мудрая, очень мудрая. Но вы 8 в минус экен. Миссия 8, она деньги, результат. Яхшы коуч боло алат. Вы страдаете из-за того, что у вас нету денег, да? И деньги приходят тоже небольшие, но ошол берекеси жок болуп аткандыгы. Вы же прекрасно знаете, если вы уже ходили, уже обучались тоже квантовой психологии, то что отношения с мамой, это акчанын берекеси, акчанын эмеси и так далее, да? Из-за этого, из-за того, что вы маму не принимаете, видите, эки турмуштан ажырап, өзүңүз дагы, именно это влияет. Мен башында сизди уга электе эле айтып бердим го өзүм. Отношения, если вы это слышали, если изначально башында турган болсоңуз, анда апаңыз менен болгон мамиле влияет на свою самооценку, на свое восприятие и так далее, депчи. То есть вы уже не сможете изменить маму, но благодаря маме, папе вы появились в жизнь, да, жашоого келдиңиз, атаңыздан турасыз, апаңыздан турасыз, вы вот часть себя не принимаете. Это вы, бул сиздин атаңыз, сиздин апаңыз, бул я деңиз, а бул сиз каалаган акча. Сизге мамиле деле эмес, сизге акча, да, акча керек. Дом, особняк, я не знаю, путешествие, бул сиздин максаттарыңыз. И вы живете прошлым. У вас и так энергияңыз жок, дисциплинаңыз жок, бат чарчап калат экенсиз да? Жок. И вы вот обняли свою проблему и всю свою энергию тратите на нее. Оглядываетесь назад, арттагы обидалар. Это все мы уже не изменим. Вам надо фокус энергияңызды, болгон күчүңүздү вперед. Астыңкы максаттарга, астыңкы ийгиликтерге бүт энергияны бияка коротушубуз керек да. Көп адамдар мына бул жашоосунда жок нерсесин алып алып, проблемага көп энергия обнимут свою проблему и страдают, страдают. Но максаттарды коюп, улам, комфортко кирип кетпей, улам максаттарды, максаттарды улам коюп, вперед нужно двигаться и идти к этим целям. У вас год, у вас какой год сейчас? Личный год у вас 6 экен. Личный год 6. Эмдиги жылы еще, эмдиги жылы дагы аябай кыйналат, ички кыжаалаттык болуш керек сизде. У вас очень хорошая данность, но видите, у вас очень сильная данность, но из-за того, что у вас вот эти блоки, ата энеден, родовой эмеден келгенден, поэтому и у вас мужская энергия көп, да? Мужская энергия көп. 8-ин фокус. Миссия 8 это миссия безбрачия деп коет, то есть буга мындайча айтканда, да, башыңыз менен каалайт экенсиз, любовь. Любви не хватает вам, да? Хотите Да, любви. Да. внимание все время. Эми бир аз түшүнүп баштадым. Любовь и секс. Дисциплина Болду. жок, энергия жок, неадекватная вы. Нет любви к себе, самооценка может быть низкая и так далее. Но сиз уже кагылып, согулуп, кичине тияка барып, бияка барып, кичине эметип калыптырсыз, поэтому кичине кирип баштады, это хорошо. Вам нужно, смотрите, энергию поднимать. А сиз энергияңызды арттагы обидаларга, сизге мына энергияңызды көтөрсөңүз мощно кетет. Акча келет. Дисциплина и энергия. Понимаете? Эми үйрөнүп баштадым. Духовность. И еще духовность. Что такое духовность? Деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Духовность деген именно отношениядан башталат. Духовность. 24-тү турбайсызбы шестеркалардын ичинен? Тети 4-үңүз 70 конкретно иштеп атат да. Неудовлетворенность. Мужчина чувствует вашу энергию. Вы мягкая, но вот эта ваша энергия, как вы контролируете, өзүңүздө может со стороны байкап көрсөңүз болот, өзүңүздүчү мындай күйөөңүздүн фигурасына кирип өзүңүз со стороны карасаңыз,
Вы бы хотели бы такую жену и так далее, потому что у вас доминирует, 33-тен өтүпсүз, доминирует мужская энергия больше. Вот, хотя бы мягкая, мудрая женщина. Вот, я вам вот подсказала, да? Сизге Мгм. дисциплина, энергия, духовности подключаете. Мгм. Каждый день ходьба, баня, жума сайын бир жолу баня, каждый день Мгм. ходьба, дисциплина у вас хромает, да, режим дня Мгм. и так далее. Ооба. Ооба. Дисциплинаны көтөрүп, энергияңызды көтөрсөңүз эле сизде энергияңыз жок, чарчап калып атасыз, ичиңизде кыжаалат болуп, страдать этип, неудовлетворенность болуп, анан апаңыз раздражать этсе еще больше элестеткиле. Все от мамы. Все от мамы. Мы пришли в этот мир от мамы, понимаете? Сама мама. М, Вы Да. сама мать. Вы сама мать. Өзүңүз рожать эткенсиз. И вы от мамы эметтиңиз да. Ошол эне сизди төрөп алып келди ушул жашоогочу. Все, она вам ничего не должна. Вы ее не измените никогда. Пока көзү тирүүдө принять максимально, да, Мгм. проработать, над собой поработать. Классно. Если ушул багытта кетсеңиз, жакшы. Билбейм, может быть, вы придете к этому бара-бара. Ошол Коучинг. себептен өзүм да балдарга, өзүм балдарыма мээрим бере албай атам да. Атпайм мужской неме жагымда я могу Что вы не получили, понимаете? И вы да. вот вы думаете, азыр мен балдарыма бирден квартира алып берсем, машина алсам, жакшы эметсем, все деп, я вот любовь дала деп. А они хотят обнимашек, тактильности хотят. Вам самой любви не хватает, понимаете? А у вас сексуальная энергия, да, то есть это через сексуальную энергию поднимается тоже денежный поток. Мага энергия эмне берет деп суроо бериңиз. Дисциплинаңыз М, көз алып эле иштейт экенсиз да, кара жумуш, любой жумуш лишь бы иштеш керек. Кара күч менен эле акча таап жүрөсүз да, мындайча айткандачы. А вы можете другими путями. Ошо Поэтому уктум да сизден бизнес, продажага депчи. Ну, я бы немеде руководительный должности это иштеп. шестерка. Вы шестерка. Миссия Мгм. 8 реализуется везде, там, где есть бабки. Нюх М, хороший на деньги. Вы знаете, где деньги, понимаете? Вы там, где деньги. Миссия 8 везде реализация бола алат. Где есть деньги. Акчаны көрүп, жыткап, чуйкасы өлө иштейт шестерканын. Акча каякта экенин билет и ошону барып казат. Вы понимаете, что деньги в психологии. Вы понимаете, что это вам нравится. Себя прорабатывать, с людьми работать, плюс еще зарабатывать. Түшүндүм. Сизден дагы Бар? ушу кошумча маалымат керек болчу да. Все, ждем вас. Мгм. Рахмат. Колдон келсе, ГОСТо эми билбейм да, не знаю. Потихонечку дополнительно акырындык менен окуп өздөштүрүп баштасаңыз болот. И, не знаю, да, ГОСТо вы можете, как бы, сложно вырасти. Мгм. Так, тапшырманы кайталап кетейин. Бүгүн кодовый сөз ыраазымын деген сөз болду, ыраазычылык. Дальше. 3 кодовый сөздү менеджерге айтып, биринчи, экинчи, үчүнчү күндүн кодовый сөздөрүн айтып туруп, сөз түрдө кошумча белек алсаңыздар болот. Андан сырткары, бүгүнкү күн тапшырмасы өзүңөр үчүн кыласыңар, мен үчүн эмес. Күйөөңөргө, жолдошуңарга ыраазычылык жазгыла. Эгерде напси бийик болсо, анда кагазга жазып коюп койгула. Желательно эме жазып, өзүңөр набирать этип, WhatsApp'тан жөнөтсөңөр сонун болот. Качан жазабыз? Азыр жазбаганда өлгөндө жазасыңарбы? Поэтому жазгыла, жолдошуңарга жазгыла, ата энеңерге жазсаңыздар болот обязательно, позвоните и так далее. Это все ради вас, не для меня. Ради себя кыласыздар. Хорошо? Мен үйгө киши келип угулбай калдым, үлгүрбөй калдым. Микрофон жандырып коюңузчу дейт. Микрофон баарында жанык. Сообщение эч ким окубайбы дейт. Мен айтып берчи. Мен адамга разбор кылып, адам менен сүйлөшүп атканда үчүнчү көзүм жок да, сообщенияларды окуга алып, анан биякта чатта бир нерселерди окуга алып да. Аха. Так. Мгм. Так, давайте последний разбор сделаем, да, микрофон включайте этип, мага суроо берсеңиздер болот. Чатка суроо берсеңиздер болот. Мгм. 6 участников подняли руку, дейт. Вы ждете, пока я микрофон, что ли, включу, не поняла. Биякта адамдар өздөрү включайте этип чыгып атышат да? Калып. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мен деген силерде азыр биринчи жолу сабагыңарга катышып атам. Анан
мага мындай жагып атат да, анан өзүм психологияга кызык болуп кетип атам барган сайынчы. Мурда эч кызыкпачу элем, азыр разбор көтөрө аласыңарбы деп чыктым эле. Мен бир адамдын толук разбору 2-3 саатка чейин уланат. Кыскача суроо берсеңиз жооп бере алам кыскача. Азыр мен что-то быйылкы жылдын эсебинен мен ишин баштай албай атам. Ошого кандай кылып баштайм, мисалга ошол эмне себептен баштай албай атам кызыгып. Ошого чыктым эле да, кандай. Атыңыз ким? Атым Гүлзар. Атыңыз, туулган күнүңүз толук туулган күндү айтып атканда дагы биринчи туулган күн, ай, анан жыл айтылат. Мгм. Июль, 10-июль, 1978. Каяктан чыгып атасыз? Бишкектен. Эмне иш кыласыз? Жыгач сатам. Эмне сатам? Жыгач. Аха, Стройматериал. всё. Эмнени баштай албай атасыз? Ошол жыгач сатчумун да азырчы. Да азыр балдарга чыдап коюп, өзүм эмнегедир базарга чыккым келбей эле отурам да, эмнегедирчи. Комфорт үйдө эле отургуңуз келип баштадыбы? Комфортко кирип. Жаныңызды кыйнагыңыз келбей атабы? Отура берсем, акчабыз эле келе берсе. Ошого эмне чыкпай калдым, быйыл таң калып атам да азыр. Анан Чыкпай койгуңуз, көп быйыл интернет, менен мисалга алектен. көп мындай жанагы онлайнга кызыга баштадым да, өзүм нейросетти окудум, могу ушундайларга кызыгып эле, чтобы ишке да чыккым келбей калат, таң калып атам да. Бул сиздин энергияңыз иштегендиги, потому что вы в комфортко кирип баштадыңыз, уже не хотите, сиз уже баштап бердиңиз, кылдыңыз, поэтому сиз уже комфортто үйдө отуруп алып иштегиңиз келип баштады, да, это нормально. Поэтому бул сиздин, видите, кызыгып баштадым деп атпайсызбы, потому что у вас адамдарды түшүнгүңүз келип, комфортко жаныңызды карап, уже өзүңүздү карап, ушинтип баштадыңыз да. Жолдошуңуз барбы? Ооба, Балдар барбы? 5 балам бар. Классно. Знаний недостаточно. Сфера у вас начала работать. Это очень хорошо, круто. Быйылкы жылыңыз еще канчанчы жыл экен? Быйыл личный год у вас 9. Караңыз, быйыл сиз только фокусту эмнеге коесуз? Быйыл сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду аябай карасыз. Хорошо? Быйыл ден соолугуңузду аябай карайсыз. Даже арыкты аттап атканда дагы аккуратно аттайсыз, мындайча айтканда, аябай ден соолукту карайсыз. Сиз уже иштегиңиз келбейт антепчи чыгып базарга, потому что сиз уже баштап бердиңиз, все. Сиз азыр үйдө жулуу жумшак, үйдө жатып алып эле, өзүңүз айтып атпайсызбы ошо? Обычно шестерки хотят из дома работать часто, да, үйдө жулуу жумшак жатып алып и так далее, да, ошол багытка басым жазып баштайсыз. Вы можете отучиться, өзүңүз именно психология тармагында, вы можете у меня отучиться. И инстаграмыңызды полную упаковка кылып даярдап беребиз, вы можете начать продавать. Вы хорошо можете продавать именно чөйрөңүздөгүлөргө кошумча катары. Биринчи айда ашып кетсе 30 000, 40 000 кирешелерге чыгышыңыз мүмкүн. Но это тоже хорошо. Среднестатистическая у нас зарплата 30-35 тысяч по Кыргызстану, да. Ну, учитывая ваш возраст и так далее. Психологияга аябай кызыгып баштадыңыз, это ваше, да. Недвижимость, перепродажи и так далее тоже. Роскошь, это ваше. Сиз уже адамдарды башкарып, аларды иштетип, айтып атпаймынбы, ошо уже чыккыңыз келбейт. Комфортко кирип кеттиңиз, уже жалкоолонуп, уктап, өзүңүздү карап и так далее. Ну, жылыңыз быйыл 9 экен, быйыл надо только здоровье. Ден соолукту конкретно карашыңыз керек. Менин да жылым 9, азыр 70% доходум бардыгы ден соолугума карап атам. Ден соолугумду чындап атам. Сизге Мен ден соолугумду карабай эле ошо күйүп эле жүрчү экенмин да, быйыл эмнегедир антыкким келбей эле онлайндан иштеп эле акча таап атам да азырчы. ооба, ошо сиз өзүңүздү карашыңыз керек, жылдыз болушуңуз керек, инстаграмды упаковка кылыш керек, подписчик топтошуңуз керек, еще больше можете зарабатывать.
еще андан да көп акча таба аласыз да, потому что бири турбайсызбы. Анан и айтып атпайсызбы, ошо мне некомфортно стало, күнгө күйүп, не хочу это, хочу деп жаныңызды карап, багып, ден соолугуңузду карап келип баштадыңыз. Потому что уже чарчадыңыз, энергия уже не та, понимаете? Это у вас так работает. Э, Акча тапкандан да мурун финансовую грамотность вам надо подтянуть. Акчаны чачат экенсиз да, чогултуш керек ошолорду. Линия внутренней самотрансформации есть у вас, оказывается. Башыңызда кээ бир учурда хаос болушу мүмкүн. Знаний не хватает, целей нету. Конкретно максаттарыңыздын үстүнөн иштеп, надо все прописать. Сфера 2 отношения с людьми и где-то любви, комфорта вам уже не хватает. Жаныңызды кыйнап иштебеңиз, потому что кара жумуш иштеген сайын ден соолуктан кетип баштайсыз. Хорошо? А, Да, слушайте себя обязательно. Өнүгүңүз, психология тармагы да сизге жакшы дал келет, миссияңыз алты экен. Продажи жакшы келет. Недвижимость менен да жакшы иштей аласыз. Да, продажа, жумшак сатасыз. И недвижимость тармагы менен. Флиппинг, инвестиции и так далее. Инвестициялар менен дагы жакшы кете аласыз. Хорошо? Ийгилик сизге. Күтөбүз, отусунда келсеңиз болот. Биз менен жолугушуу болот. Да, уже место жок экен, 500 сомдук тарифке 1000 сомдон вход болуп калды уже, потому что мы делали на такое количество людей. Подробный разбор өзүңөр жөнүндө, балдарыңар, күйөөңөр, абысын, кайын-журт, любойду уже силер курсту окуп алгандан кийин өзүңөргө уже силер менин да керегим жок болот, силер өзүңөр үчүн уже билип аласыңар. Я не знаю, кандай гана адам жашооңорго келбесин, я не знаю. Жаңы жигит пайда болобу, или же вот, например, Сагын Эргешев мага кечке чалып жазып атат, девушкасын сурап, анан дагы башка девушкасын сурап. Миссия 2 не может решиться, чечим чыгара албай атат, кайсысын тандадыны билбей. Но он понимает, что хочется один раз же, понимаете, биз эч качан турмушка чыгып же ажырашыш үчүн үйлөнбөйбүз да. Ошон үчүн өзүбүздү прокачка кылып, жакшы билимдерди алып, азыр кыздар да кеч турмушка чыгып башташпады, потому что они сами понимают, что өзүм акча таап, иштеп, бардыгын үйрөнүшүм керек депчи. Вот. Бүгүн көп разборлорду кылдык деп ойлойм, почти 2 саат биздин убакыт өтүптүр. Да, курска келиңиздер, күтөм. Трансформационный игра практиктен бардык нерсени аласыңар. Ал жакта подробный трансформационда оюн, разборлор, бардык нерсе болот. Даже бул жакта дагы сиздерге азыр биз мини разбор кылдым. Вот, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Кодовый сөздөрдү жыйнап, полностью дагы билектерди утуп алууга да мүмкүнчүлүк болот. Рахмат. Трансформация менен да курска жолдомо и так далее тапшырмаларды аткарып, 3 сыр сөздү кошуп айтып менеджериңерге аракеттениңиздер, потому что менеджерлер силердин тапшырмаларыңарды жөнөтүп, полностью списокко кошуп берип атышат. Бүгүн 5 китеп ойноттум, көчө 5 китеп ойноттум, жандуу жолугушуудан дагы ойнотом китептерди. И сиздер менен көрүшөбүз. 6-июльдан баштап биздин обучение башталат. Мен иштешип баштайм. Именно мен менен трансформационный игра практик болом. Параллельно акча да табам, киришелерди табам дегендерге. И рассрочка дагы бар. Сразу ойнотуп, инстаграмыңарды упаковка кылып, прайстарды жазап, рилстерди, каруселдерди жазап, дороже иштеп баштаганга мүмкүнчүлүк. Но зато бул проект ичиндеги полностью набор силерде өмүр бою калат. И мен командамда каласыңар. Сопровождение, да, то есть 2 жыл. Анда уже чатта өзүбүз лично жекече сүйлөшкөндө уже любой суроолорго уже жооп берем. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик дейт. Рахмат, мен да силерге ыраазымын. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Буюрса көрүшкөнчө баарыңарга рахмат. Тапшырманы сөзсүз түрдө жөнөтүңүздөр, Көрүшөбүз.